биринчи кылмышын 77-жылы Аламедин районунан жасапты. Ал абдан сасык болчу да, ошон үчүн машинелерге отурбай эле темир жол менен басып кетчү. Во время возбуждения неимоверная сила у него появлялась. 110 килограмм вместе с гробом выбрасывал вот так. Страшные события, и все с одним и тем же почерком. Эки аналогичный кылмыш болду. Маркумдун жакындарына сабыр тилейбиз. Я уверен, что это один человек делал, потому что, видишь, труп вытащили, еще 2 метра протащили. Возможно, это некрофилия. Мүрзөлөрдү карагыла. Керек болсо ошол жерде жаткыла. Кажется, у меня есть одна зацепка. А вы, как всегда, с хорошими новостями. Вы же понимаете, шеф, 2 факта этих как-то связаны. Обида – это страшная сила, которая движет человеком. Во-первых, этот человек психически больной. Мени келет деп ойлободум беле. Кыскасы 24-кө жети иштейбиз. Чогулуп барым. Тревога көтөрүлгө. До сих пор он остается на свободе. Катырады кинонун өзүн биринчи жабып алайлы анан да. Жаппаса деле берет. Сөз бересизби? Сөз берем. Ошо Кыргызстандын алдында, Талгаттын алдында эгерде көрүп аткан болсоң, кино чыгып чыкпаса деле пальбон бересиз. Кудай буйрса, акчага чалып кетти. Съемканын акыркы күндөрү болгондо уже батарейкасы өчүп калган адам сыяктуу эле мамтип, шалдырап жүрдүк да. Физически эмес, жан дүйнөбүз кыйналып кетти. Өзүңөр мүрзө жасаңарбы? Жасалма мүрзө жасадык, 3 мүрзө жасадык. Билет сатып алып, анан көрүп, андан кийин что мен бузулуп баратам, сен үчүн десечи, толук укуктуу жооп бергенге даярмын. Бир машина алып берем, мына сөз берем. Сөз бериңиз. Не болуп кетти? Бул кинону көргөндөн кийин такыр башкача болуп калат. Элдин мнениясычы. Тура эмес, кандай бир нерсени, бир жаман нерсени пропагандаласаң го, бир жөн. Бирок эми биз каяка тартып атканыбызды билебиз да. Кыргызстанга тартып атабыз, буга мындай. Ошол маньяктардыкы ашып түшкөндөн кийин анан ушундай окуялар, ушундай жыйынтыктар келип чыгат экен да. Бизде көбүнчө адамдар экен ушундай жанрларды эметпейт экен да, мындай. Айырмалап экен. Ошо орто жолдон арганда ойлор болгон жокпу? Бул туура эмес кылып атамбы, туура кылып атамбы деп. Үчүнчү себеп жанагы өзүңүздөрдүн эле сурооңуздарга өзүңүздөргө жооп алыш үчүн. Анан кээде болот, өзүңөр билесиңер, общий планда реалистичный мүрзө, чоңураак мүрзөлөр керек. Странный эмелер, обстоятельстволор болуп кала берет да, бирөө ооруп калат, же батарейкалар өчүп калат. Салам достор, сиздер менен кайрадан Этна подкаст. Бул жолу негизи эле бул жыл башталгандан бери Кыргызстандын киносунда ар түрдүү жанрлар менен кыргыз кино жараткандар сүйүндүрүп келет. Башында күлдүк, космос куштук, ал эми азыр болсо дагы бир өзгөчө жанр. Муну биографиялык десек де болот, хоррор десек де болот. Иши кылып бул өтө мындай адамды көргөндө башкача эмоция берген некрофил аттуу тасма Кудайдын буйрса жакында 30 январдан баштап Кыргызстандын баардык кинотеатрларында эфирге чыккан турат. Эми биздин конокто албетте ошол тасманын жаратуучулары, сценаристтери бүгүн биздин конокто. Кош келиңиздер. Мен чындыгында могу подкастты аябай көпкө күтүп жүрдүм да. Айбек мырза менен дагы көп кезигип калып эле бир жакшылап сүйлөшөлү, айтып берчи, эмнеге мындай нерсе чыгып атат, каяктан чыгып атат бул нерсе депчи. Анан көптөн күткөн күн да келди. Кош келиңиздер. Буйрса бүгүн подкаст өзгөчө кызыктуу болот деп ишенем. Анткени буга чейин трейлерди көрдүңүздөр. Бул тасманы жаратыш үчүн менин оюмча аябаганда чоң бир эрдик керек да. Андыктан мага азыртан уже кызык. Тааныштыра кетели, бул тасманын продюсеру Бек Өзбаев, Айбек Бектемиров, режиссер, жана ошондой эле
Улук Чыналиев. Улук Чыналиев жана ошондой эле Улук Чыналиев тасманын бирге жараткандар, сценарийин чогуу жаздырсыздар баардыгы. Аябагандай сонун ошол 3 мырзанын эң башкы эмгегинен мына ушундай сонун тасма жаралып отурат. Жакын арада баардыгыбыз күбө болобуз. Айбек байке, өзүңүз башынан баштап сөз баштап бериңиз. Тасма эмнеден улам жаралып атат? Кантип чыгардыңар ушу тасманы? Бул тасманын тартуу идеясы 2024 жылы март айларында келген. Негизи биз былтыр эсиңиздерде болсо «Такси» деген кинону чыгарганбыз. Анан «Таксиден» кийин биз ошо «Такси 2»нин сценарийин жазып баштаганбыз. Почти бүтүп калган болчу да сценарийдичи. Экинчи бөлүгүнүн сценарийин жазып, анан кийин башында эми элге ызы чуу болуп атса, эл кызыгып кирип атса, биз дагы ошо экинчи бөлүгүн берели, айтылбай калган нерселерди толук айтып берели «Такси 2» менен деп турган кийин ошону жаздык сценарийин. Жазгандан кийин бир аз баягы ичибиздеги күйүп жанган от бир аз муздады. Муздагандан кийин балдар менен отуруп кое турсаңар. Биринчиси Кудайга шүгүр жакшы эле болду. Элге жакты. Эл экинчи бөлүктөн мындан 2 эсе 3 эсе көбүрөөк эмоцияны, көбүрөөк башкача күчтүү кинону күтүшөт. Ошол эмоцияны бере алабызбы деген суроо пайда болду. Бири-бирибизге айттык ошо. Сценарий жазылгандан кийинби? Жазылгандан кийин. Сценарий жаман эмес болчу. Жакшы эле болчу. Кудайга шүгүр жакшы эле болчу. Анан бири-бирибизге убакыт бердик, 1 жума 10 күн ойлонолу деп. Анан ойлонуп жүрүп, анан башка эле кино тартсакпы деп, анан Бектур Уюзбаев продюсерибиз ошо. Идеянын автору башында. Эме ошо. Жок, чоң болду. Голосование болгондо? Жок, эме голосование болгон. Негизи бул идеяны мурда эле билчүк, баарыбыз эле билчүк. Анан кийин ошо бул Некрафилге голосовать этти. Улук сен 60-2-ге голосовать эткенсиң, э? Мен ошо ортодо калып калып, анан кийин мага Некрафил жаккан. Анан кийин келе ошону жазып көрөбүз деп туруп, бир 5,5 ай 6 ай жаздык окшойт сценарийин. Ошо буга чейин 4 кино жараткан болсок, ошол эң эмоционально, морально, материально биздин күчүбүздү, энергиябызды алган проект болду. Аябай көп убакыт жаздык. Ошо негизилик идеясы эмнеден келип чыкты? Биз просто элге мындай хоррор берели деген ниеттеби или кандай? Эмнеге улам, неден улам Некрафил келип чыкты негизи идеясы? Некрафил деген варианттардын арасында дагычы. Некрафил биз негизи эле ошо «Таксиден» кийин орустар айткандай громкий идеяны тартабыз дегенбиз да. Чоң болгон окуяны тартабыз, элге аябай сеңген окуялардын бирин алалы деп туруп, ошо окуяларды караштырып отурсак, анан ошо Союз доорунда Некрафил болгон экен. Михаил Лукьянов деген 28 жыл кармалбай жүргөн бул Некрафил, аягында кармалып Орловкада кеминде. Анан соттолуп камалганда. Ушул окуяны бизде, мен калп айтпасам, 2003 жылдары уккам бул окуяны. Эми чоңдордун сүйлөшүп калганын уккам да. Кээ бирөөлөр айтат, мүрзөнү казып, баягы көмүлгөндө колунда шакектерин, андай эмнелерин алчу деп. Кээ бирөөлөр айтат, башкача айтат. Ушундай өлгөн кыздардын мүрзөсүн казып кумарын кандырган деген версияны да уккам да. Чындыгында ушул акыркы версия чын болгон экен. Ошол. Мен кошумчалай кетейин. Сиз неме айтып атасыз, коркутайын дедиңер беле, сразу эле же ушуна депчи. Негизи «Таксинин» окуясына окшош, 2-3 идея бар болчу окшош. Реально элде болгон, бирок мынчалык кенен жайылган эмес да элдечи. Некрафилдечи. Некрафилде эме тандагандан кийин, теманы тандаганда сразу эле айтканбыз, коркутпайбыз дегенбиз. Элди коркутпайбыз дегенбиз. Бул кинону көргөндөн кийин такыр башкача болуп калат. Элдин мнениясычы. Эме «Таксиде» деле ошентишкен башында, ой, коркутуп турбай, тинтетип турбай, минтетип турбай деп турган. Аягында ыйлап чыгышкан да. Ушундай милый кино, ушундай турбай, тиге жалко, буга жалко депчи. Мында деле баягы темасы да коркунучтуу. Бирок эми биз каяка тартып атканыбызды билебиз да. Кыргызстанга тартып атабыз, буга мындай өтө ачыктап кетиш болбойт. Өтө коркутуу иш болбойт. Эч кандай мындай коркунуч, мындай коркпойсуң. Отурчу кинодон, кино бай темасы коркунучтуу, бирок башкача бергенбиз. Ошондо бул тасманын жанры эмне болуп калды? Триллер, детектив.
детектив триллер. Ужас эмес, вообще ужас эмес. Хоррор эмес, ужас эмес. Бизде көбүнчө адамдар эме экен ушундай жанрларды эметпейт экен да, мындай. Айырмалабайт. Айырмалабайт экен. Мындай бир коркунучтуу нерсе болуп атса, значит ужас экен да, мындай. Негизи ужас эмес, детектив триллер. Эми көпчүлүк билбегендер бар болуш керек. Бул некрофил термини өзү бул ошол өлгөн адамдын аркасынан кумарын кандыруу болуп эсептелет. Бул негизде бул тасманы тартаар алдында изилдедиңер да, эмнеден улам мындай болуп келип чыгар экен? Эмнеден келип чыгат экен бул нерсе? Жанкы детский травмалардан, психологический расстройство. Бул болезнь некрофилия. Бара кетет да негизи. Аны ошол нерсеге алып барат экен. Жанкындай ошол некрофилдин өзүнүн эмесине келгенде уже жанкы сасык жыттарга, өлүк, муздак нерсеге жанкы өзүн буза турган нерсе да. Адам жашоосунда эме жок болуп калат го цель. Ошондой нерсе да аларда только. Ошол тарта турган нерсе ошол нерсе. Жанкындай чириген, сасык жыттар, өлүк, калганын айтпай эле коеюнчу, слишком. Толтоп койсом болот. Некрофил деген негизи ошо булар айткандай эле оору да. Биз бул тасмада эмен аракет кылдык. Ошо некрофилдер эмне себептен келип чыгат, маньяктардын психологиясы кандай? Негизги эле эң башкы ой ушул маньяктардын келип чыгуу себебине жооп бергенге аракет кылдык да. Анан ошо маньяктарды биз коом өзүбүз эле тарбиялап атабыз. Биз башынан эле баланы ошо маньяк болушуна кээ бирлөрүбүз түрткү берип коет экенбиз да. Фундаментальный основасынан эле бала кезинен тияк бияктан эле биз түрткү болуп, анан кийин ошол чогулуп келип туруп, анан кийин грузиндердин макалы бар го. Чаккага тамчылаган суу тамчы бир күн ашып түшөт деген. Ошо маньяктардыкы ашып түшкөндөн кийин анан ушундай окуялар, ушундай жыйынтыктар келип чыгат экен да. Ошо эң негизги максатыбыз некрофил тасмасы аркылуу маньяктардын келип чыгуу себебин көрсөтүп бергенге аракет кылдык. Мунун дагы сиздин да сөзүңүздүн аркасында демек балдарыбызды тарбиялоодо кандай катачылыктарды кетирбейли деген да бир нерсе бар окшойт да, демек. Анткени эгерде бул детский травма болсо, сөзсүз түрдө бул тарбиядан нерсе башталат экен да. Элементарно өзүбүздө кичинекей кезибизде бар го комплекстерибиз. Мисалы үчүн мен ачык эле кичинекей кезде негр деп, мындай капкара деп ушинтип эметсе, айтса мен бир аз мындай кыжырлам. Кыжыбат болуп, кыжырганып, жиним келип, мындай тарынып, анан уябып, ошондон кийин уябып жүрдүм да мен мисалы үчүн. Өзүм жашоомдо болгон нерсе. Анан кийин уже мындай бир 18-19 жашка келип уже КВН ойноп калганда анан уже эме келди да ой. Ошондой болуп төрөлүп калдым. Бул эч нерсе кыла албайсың. Принимать этиш керек, как оно есть. Эле көбүнчө көңүл бурбай эле коюш керек деген нерсеге да. Бирок ошол комплекстер кээде түрткү болот экен да ар кандай нерсеге. Жаман нерсеге же жакшы нерсеге. Мага ошол түрткү, мисалы үчүн КВН ойноп өзүмдү көрсөтүп, мындай мен андай эмесмин, уялчак эмесмин, коркок эмесмин. Хотя башында ошондой болчумун, анан кийин КВН ойноп баштаганда ошол нерселер ачылып, анан жакшы жагына тартылып кетти да. Болсо бир бандит болуп кетмекмин го дейм. Ассаламу алейкум. Негизи кичинекей балдар өтө мындай зөөкүр болушат го. Жестокий адамдар ошол кички балдар да, бетке сразу айтат. Бетке кемчилигиңди алып чыгып, ошонун бетиңе айтып шылдыңдаган адамдар кичинекей балдар да. Эмне кылып атканын өздөрү да билбейт, бирок аркасынан эмне деген натыйжага алып келип коет. Сценарий жазууда эмне көңүл бурдуңуздар? Жооп бересиз? Эме сценарийдин аягы эмне деген калды? Жок, мен айта берейин анда. Сценарий жазууда эме негизичи могу мындай карасаң, өкөнүн карасаң, же болбосо мен дедим тамашоодо жүргөнбүз, негизи ушул жактан эме чоңойгонбуз. Сценарийни жазганда тамашаларды көбүрөөк жазабыз, напримерчи. Анан кийин бул жанрга муну мурундан бери ошо тамашоо чогуу командада ойночубуз 13 жыл мурун эле. Ошондо эле Айбек мырза бул аябай мага айтчы да, негизи асарти болуп ойночубуз. Анан ошондо ушундай тематикаларга аябай жакын болчу да. Ошондо эле? Ооба, ушундай мистикаларга, ушундайларга мындай фанат болчу да. Анан таксини сөздүн ачыгы, таксинин көп ишен эмес. Мен деле сомнение болгом, барыбыз эле сомнение болгонбуз, бирок
Айбек мырзада өтө эме бар болчу да, мындай ишениччи. Стреляйт дегенчи, себеби дегенде ушул нерсе келип калды, эл минтип калды, тинип калды депчи. Анан могу кийинкисин уже комедия кылышчы, бир кандайдыр эме болчу да, ушул Айбек мырзанын дагы бир эмеси керек, дагы бир мындай жакшы жагынан бир дагы бир ушундай киносу керек, себеби дегенде дагы калып атат мыякта деген эмелер бар болчу да. Анан кийин ошон үчүн ушул тематиканы тандап, ушул сценарий жазылган да. Сценарийде жазылганда көбүнчө эле эме сөздүн ачыгы бул көбүнчө бул адамдар 70% эмечкен. Эми балким там башы, ортосу, аягы мондай болот дегенди чогуу табышыбыз мүмкүн, а бирок эме поворотторду, тилерди буларды ушу 70% экөө жазышкан. Көбүнчө ошол. Анан негизи эле бул тематикада көбүрөөк баш ийебиз. Эми Айбек мырзага делечи, себеби дегенде да чувствует да, немеси бар, тигинси бар. Балким Кыргызстанда мен аны эмне үчүн кантип байкап калдым? Биз өзүбүз арабызда билинбеши мүмкүн, байкалбайт деле да. Анан Хаким Мукарам деген актер келди, Казакстандан атайын келип. Биздин кинобузга атайын чакырдык да, опера кылыпчы. Опердин ролунда. Ошол келгенде биринчи, экинчи күнү эле мен жеткирип аттым да. Мен ташып аттым, алып келип аттым, мотелге кайрап барып аттым. Экинчи күнүндө эле айтты да. Билейин, Айбек башкача экен деди да. Эмне бир башкача экен, ойлонуусу башкача, уже бул ушундай стилистиканы аябай жакшы өздөштүрөт экен деди да. Мындай мен байкадым деди, со стороны элечи. Бул уже ушул эле эме да, стилистика менен дальше кетиш керек экен, тартып эле деди да. Да, возможно, силердин ха-ха хики болот да. Жакшы балдар экенсиңер, тигиндей экенсиңер, мындай экенсиңер деп КВН ойногон экенсиңер, бирок Айбаныкы ушул стилистика экен деди да. Ошол. Бул карызды кечтим да. Тамаша. Өзүм карызды кечтим деп койсуң. Мен именно эмени көрдүм. Силердин бэкстейджтерди тартып аткан, видеолорду чыгарып атканын көрдүм да. Мен ойымча съемка учуруп аябагандай оор болдук окшойт, азыр турасынан бир эстеличи. Шым болуп калдык го баары. Эстебени коелучу да. Бир ай тарттык. Бул биздин студия үчүн рекорд. Аябай башында айткандай эле морально, материально, духовно аябай эле чарчатып салды. Слишком эле бул тема өзү эле адамды сыгып салат экен да. Сценарий жазып баштаганда уже энергиябыз кетип баштаган. И съемканын акыркы күндөрү болгондо уже батарейкасы өчүп калган адам сыяктуу эле мамтип шалдырап жүрдүк да. Физически эмес, жан дүйнөбүз кыйналып кетти. Сыгып салды ушул темачы. Анан ар кандай учурлар болду, мындай айта берейинби? Эме мүрзөгө барып тартып келгендей эле. Негизи 3 мүрзө жазадык да. Өзүңөр мүрзө жасаңарбы? Жасалма мүрзө жазадык, 3 мүрзө жазадык. Художниктерибизге чоң рахмат, учурдан пайдаланып Турсуналы, Султан жана башка жигиттерге ыраазычылык билдиребиз. 3 чоң мүрзө жазады ар кандай. Кумдарын кадимкидей алып барып төктүрүп, каздырып, темирлерин варить этип. Анан кийин ал жакта нормальный съемкаларыбыз. Анан кээде болот, өзүңөр билесиңер, общий планда реалистичный мүрзө, чоңураак мүрзөлөр керек. Ошол жактарга барып тартып келгенибизде, чыныгы мүрзөгө барып тартып келгенде бир башкача эле кызыктуу странный эмелер, обстоятельстволор болуп кала берет да. Бирөө ооруп калат, же батарейкалар өчүп калат, машина бузулуп калат. Анан эң финальный сценаны тартайын дегенде өйдө жакта бир мүрзөдөн тартканбыз. Түнкүсүн барганбыз. Түнкүсүн барып биздин ага чейинки сүйлөшүлгөн мүрзөбүз болбой калып, анан кийин форс-мажор болуп калды. Эртең съемка дегенде түндө бир мүрзөгө барып туруп карап туруп, анан кийин со эртең ушактан тартабыз деп туруп келдик, тарадык. Тарап үйгө жете элекмин, жеттим эле, жете элекмин. Кетип атканда мага чалышты. Художникибиз машинасы авария болуп, КамАЗ сүзүп кетиптир. Бир баланы тыштап, анан кийин бизге ал художникибизге мындай, грубо говоря, повезло да. Праворульный машина болчу оң жакта. Оң рулдуу машина болчу. Анан КамАЗ келип сол жагынан сүзгөн да. Сол жагынан сүзүп туруп, ары катуу скоростьта сүзүп ийген, айланып барып туруп столбаны сүзүп, машина консерв болуп калган да. Машина жарабай калган. Мен учуп бартам такси менен. Бир 200-300 метр калгандай эле пробка болуп атат. Мен түшүп алып чуркадым. 2 скорый машина турат. 2 милицейский машиналар. Машинага барсам, эме жок, Султан жок.
сразу ойлордо. Бала чакасын аялына эмне дейм, ата энесине эмне дейм деген ойдо. Айткан эмес да, телефон чалгандачы. Султан жөнүндө айткан эмес. Сразу үстүмө муздак суу куйгандай эле жүрөк түштү, шуу этип эле. Анан нарыраак барсам уже Султан отурган экен. Монтип бозору эле уже шокто алчы. Султан баары жакшы деп барып чуркап барып эле буттарын кармап, колдорун кармап, бүт мындай денесин монтип кармап чыктым да. Сынып кеткен эмеспи деп. Бүйтүп башын кармасам, жакшы деп эле, жакшы сүйлөп эле анан. Чудом уцелел да. Монтип эме тыгылып калган экен да. Ушундай окуялар болду. Ким күнөөлүү болуптур? Кандай себеп? КамАЗ келип сүзүптүр. КамАЗ күнөөлүү. КамАЗдын айдоочусу келип сүзгөн. Катуу скоростта. Чейин эме болгон чогуу келатканбыз да. Айбек менен чабышып сүйлөшүп атканбыз. Эмне болду? Тияк эмне болду? Ошондо тартабызбы же тартпайбызбы деп анан ошол Султан байке экөөбүз келатканбыз да, художник байке экөөбүз. Анан чабып эметип калышты, үйгө эле кала берет окшойбуз. Анан ошол кезде как раз Султан байке чыдады. Эмне Султан, Нурсултанда турабы аты? Султан деп коебуз. Нурсултан байке. Чыдады, эстеп кеттим. Анан ошо үйдө чыдады, кетти. Офиске жолугуп балдар менен сүйлөшүп эметип кетейин деп атканда ошол учур болуп калды да. Аз жерден аякта башка бир отурмакта. Ушуга окшогон көп эле ситуациялар болду да. Мелкий, бирок ушундай көп болду да. Негедир ушул нерсени тартып аткангабы, бир какой-то бир каршылыктар болуп аткандай бир нерсе эметпейличи. Анан ойлонуп аттым да, мындайчы, биз мындай эме чоң масштабный проект тартып көргөн эмеспиз да, балким ошон үчүн эле болуп атат депчи. Анан кийин бизде второй режиссер болсо, оператор же болсо, башка эме тармакта иштеген, гримде иштеген мисалы опытныйлар бар да, бүт баары элечи. Опытныйлар башка 13-15 жылдан бери иштегендер бар да. Анан алардан сурап койдум да, аларданчы негизи кандай болуп атат проект, кандай болсо жаман оор болуп атат, что-то мин тутабыз, тин тутабыз депчи. Анан кийин бүткөндөн кийин балким эметип калышат болуш керек депчи. Кийин бүткөндөн кийин да сурадым да, мындайчы, кандай болсун. Действительно оор болду, проект болду деп бүт баары ошентишет да. Чындап эле мындай эметти баягы өзүнүн жумушун эметип аткандык эмес, баягы ар ким өзүнүн проблемасын чоңураак көрөт го, антип аткандык эмес. Чындыгында эле баягы 40 адамга бүт баарына бирдей оор болду. Эмоционально оор болду. Аябай мындай кысып койгон да. Бүткөндө кадимкидей мындай суу куйгандайчы үстүңөнчү. Бир ай үйдө жаттым го. Келе албай калат экенсиң өзүңө. Ушундай. Ошо орто жолдон арганда ойлор болгон жокпу? Бул туура эмес кылып атамбы, туура кылып атамбы деген сыяктуу. Болот экен, болот. Конечно, болот. Болот, бирок туура эмес нерсе кылып атканда туура эмес кандай бир нерсени, бир жаман нерсени пропагандаласаң го бир жөн. А так бул просто ошо Айбек айткандай эле ушундай адамдар эмне үчүн эмнеден келип чыгат, эмненин айынан ошол нерсени эле көрсөтөйүн дегенбиз. Болду, мындай бул кино бар Кудайдан да бирдемке чыкпай калмак же тартылбай калмак да, по-любому бир причина болмок го дейм да. Так билбейм, мен лично жеке оюм да ушундай. Если на то пошло ошондой болсаң да ошол жерден бир нерсе болуп токтомок да. Болду жанакы кыйынчылыктар, бирок ошол бекерден эмеспи дейм да. Анан негизи жеңил тартылган нерсе дагычы жеңил болуп калат да. Билбейм, балким элге эртең кандай кирет, кандай болуп калат, бирок мындай менети чоң проект болду го дейм да. Мындайчы. Аябай душа кирип кеткенчи. Себеби дегенде башында эле ушундай стыктар башталганда мындайчы бирдеке окшошпой эле бир нерсе болуп эле, локация жактан кыйналып элечи, башында элечи. Анан 3 күн операторубуз менен тандалган, оператор менен келишкенбиз, тинкемиз, режиссер экөө келишпейт да. 3 күн калды съемкагачы, мынакей депчи. Экөө келишпей калган да. Тиги вообще башканы айтат, бул вообще башканы айтат, режиссерчу. Оператор келип алып мага айтат, кулагымачы, биямы что-то мындай болбой атат, мындай кылыш керек, тинтиш керек дейт. Айбек келип алып мага вообще башканы айтат да. Мындай кылыш керек депчи. Экөөнү демете албайм да, бир деме келтире албайм да, эччи. Сүйлөшкүлөчү экөө мага айтпагыла деп экөөнү офиске таштап коюп чыгып кетип калган магазингечи. Кайра магазинден келсем экөө турушкан болот, түшүндүп атып. Бир 3-4 күн аябай кыйналышты экөөчү. Бири-бирин түшүнбөйчү. Андан эми ал чындыгында күчтүү оператор экен.
досубуз болот өзүнүн автомобиль аябай изденген, аябай мындай проектке күйгөн, чынында мыкты. Таң калдык мындай съемка учурунда көп эле урушуп талашып доспуз да барып неметип жүрдүк, бирок именно мындай азыр бул жака айтып коелу, чындыгында күчтүү оператор экен. Анан 3 күндөн кийин экөө бири-бирин тапты. Кадимкидейчи. Тиги мизансценаны коет, бул идеясын айтат, минтип анан экөө прям бир волнада кетти да. Ошол бойдон эң жакшы иштегендер ушу режиссер менен оператор болду го дейм. Калгандарга эми жакшы иштедик баарыбыз эле негизи. Негизи баары эле сонун иштеди. Учурдан пайдаланып командага ыраазычылык билдирип кетели. Команда аябай талыкпай мээнет кылышты. Чоң рахмат. Ыраазычылык айтабыз. Азыр автомобиль менен аябай жакын достордонбуз. Башында бири-бирибизди түшүнбөй атканбыз, азыр автомобиль менен мындай айтканда бул выпуск автомобиль сагарына барат. Мындай айтканда родноймун азыр. Акчаңды азайтты. Автомобиль менен. Ошо автомобилге да бек айткандай ыраазычылык, бардык эле командага ыраазычылык. Автомобиль, Өмүрбек, Султан, Ишыгыл бүт балдарга, бүт командага ыраазычылык билдиребиз. Ошо. Анан жанагы өзгөчө сценаларды көп көрдүк да. Телевизорго чыгыптыр. Кадимкидей көрдү терең кылып казып, жана казанагында каздыңар мындай кылып, И ошол жака адамды жаткызып, анан ошол жерден жанагы именно казып туруп, сууруп чыккан жерин тартсаңар да, мисалычы. Анан айткым келгени, именно ошол некрофилдин кандай десем, кылып аткан нерсеси ачык көрүндү. Жок. Мен ошо азыр ошо именно өйдөдөн казып түшүп, казананын ичин дагы казып турсуңар деп айтып атпайсыңар. Ошо кыстырма кылып кетейин. Мен 2020-жылы мүрзөдө иштегем. 4 айдай мүрзө казып. Окуянын башынан айтып берейин. Ошо 2020-жыл коронавирус башталат. Бүт баарыбыз үйдө жатабыз. Анан июнь айлары болчу. Үйдө жумуш жок, үйдө эле отурам, ары бери басып эле. Мен атам бир тууган байкеси мүрзөдө иштейт. Көр казып. Анан кийин Айбек эмне кылып атасың деди. Мен үйдө элем десем, мага жардам бер деди. Мен жардам бердим. Макул деп эле барып 5 киши иштейбиз. Ошо андан кийин коронавирус бүткөндөн кийин, май айларында бүткөндөн кийин андан кийин пневмония башталып кетпедиби? Мен ошол маалга туура келдим да. Күндө эртең саат 5-те келебиз, түнгө чейин. Күндө стандартына 2-ден 3 мүрзө казабыз. Анан ошол жактан үйрөнгөм да, негизи мүрзөнүн кандай казылышын, кантип эме болушун. Эме автомобилде эле көп эле көрүп жүргөн экен. Примерно моундай художниктер дагы билет, моундай казылат деп. Ошо казып жүргөндө 5 киши иштечү элек деп атпаймынбы? 2 киши мисалы коридор түшүрсө, бирөө эшик ачса, бир киши мындай казананын основасын эме кылып берсе, менин задачам эме болчу. Ичине кирип туруп, ошо маркум жата турган жерди полностью казып, даярдап, өзүм жатып көрүп, кайра кыска болсо даярдачумун да. Ошол убакытта үйрөнгөм да, негизи мүрзө казганды. Ошо 4 айда иштеп жүрдүм да. Экини тартып калса художниксиз эле болду. Мына коркуу сезим болбойт экен ошол жерлерде. Башында коркуу сезим болгон, албетте. Коркосуң, анан кийин уже барып жүрө бергенден кийин ошол сезимди перебороть этип туруп, анан кийин түшүнөсүң да. Бир күн болсо бир күн ушул жака келебиз. Баары бир келебиз депчи. Ошол сезим келгенден кийин анан кадимкидей эле каза бересиң. Ошол. Эме корккон жоксуңар деп атасыңарбы? Эме главный герой биздинчи. Ага деле кыйын болду чын, ондай образ бул вообще элестетип албайсың дагычы. Аябай изденди ал дагы. Анан кийин кыйын болуп тинтип уже мүрзөлөрдөн тартылат, уже канча мүрзө, биягы балыкчы, биягы кочкор ата, эми полный мүрзө дегендин баарын кыдырып чыктык да. Полный кыдырып чыктык. Анан акыркы күндөр уже кечинде түндөсү тартып атабыз да, баягы панорама жактанчы. Өзү эле кыдырып жүрөт го тияктардачы, өзү элечи мындай кененде базарда жүргөндөй элечи. Көнүп калган да, көнүп калган ужечи. Жүзбөт тиякта да бир мүрзөлөр көргөн болчу. Мурун мындай болуп аткан мүрзөлөрдө кечинде тартып атык да, түндө көбүнчө элечи. 3-төн 4төн киши бармай да, бир реквизиткечи. Мындайчы, жүрө барып келели деп, кийин өзү эле уруп жөнөйт го. Тура эле деп. Көнүп калышкан. Да. Анан мындай эме бар да, сыра бар да. Бул деген
некрофилизм менен маньяктын ортосунда бул жакындык барбы негизи оюңарча? Некрофил негизи ушу маньяктар бүт эле маньяк деген обобщенный сөз деп түшүнөм да менчи. Маньяк ушул баардык оорулуулардын бир эмеси, определениясы депчи. Маньяктар ар түрдүү болот да, мисалы бирөө өлтүргөндү жакшы көрөт, бирөө зордуктаганды жакшы көрөт, бирөө мисалы бирөөнү урганды жакшы көрөт, бирөө коркутканды жакшы көрөт, ичип алып же башка кылып. Ошол биз көрсөткөн маньяк бул миллиондон, балким 100 миллиондон бир пайда болуучу адам да. Ушундай өзгөчө маньяк. Анан бул тасма менен биз именно ошол маньяктарды, ушундай нерсени биз пропаганда кыла албайбызбы? Биз пропаганда кылуу максатында эмес. Эми максат да башка, бирок жыйынтык ошока келип калбайбы дегеним. Негизи ар бир эле көрүүчүдө ошондой суроо жаралышы мүмкүн да. Биз мисалы тасмада маньяк болууга үгүттөгөн эмеспиз, динди жамандаган эмеспиз, коргоо органдарын жамандаган эмеспиз. Наоборот, тескеринче, ошо милициянын 100 жылдыгына арналган бул тасмач. 2024-жылы милициянын 100 жылдыгы болчу, кыргыз милициясынын. Ошо 100 жылдыгына карата ушул чоң теманы алып туруп, анан кийин ушуну тарталы дедик да. Кинону көрсөңүздөр, өзүңүздөр түшүнөсүздөр. Айткым келгени, өткөндө бир Алым мырзанын жакшы бир сабагын көрүп калдык. Ал жакта адам пайда болгон да, Адам атанын 2 уулу болгон дейт да. Анан 2 уулу бирин бири өлтүрүп алган дейт. То есть Куранда ушул жазылган, бирин бири өлтүрүп алган деп жазылган дейт да. Бирок кантип өлтүргөн жазылган эмес дейт. То есть ал эмне кылып өлтүргөн, таш менен чапканбы, муунтуп өлтүргөнбү, чөктүрүп өлтүрүп, ал жазылган. То есть факт эле просто. Өлтүр деген факт бар дейт да. Мунун да акылмандуулугу бар дейт аркасындачы. Анткени эгерде ошол муну кантип өлтүргөндүгү белгилүү болгон болсо, бүгүнкү күндө анын аркасында аябаганда көп туура эмес нерселер болмок дейт да. Бул айткым келгени, биз мисалы ушундай нерселерди коомго ачыктап көргөзгөнүбүз менен көп мисалы ачыла албай аткан, ойлонуп жүргөн мындай чала урукчандар ошол нерсени көрүп алып, өзүнө тийиштүү нерсесин алып, ичиндеги бир чакралар ачылып кетиши мүмкүн деп биздин акыркы көбүнчө ужас кинолор тартылып атпайбы, то есть хоррор тартылып, ошолорго бир сын пикир айтыптыр да, ошо алымдынчы. Анан ошол нерсенин туурасында силердин да бир оюңарды уккум келди да. Эми булчу некрофилия бул интернетке жазсак дагычы. Интернетке жазсак дагы некрофилия деген бул 100 жылда бир эле адам жаралатындай адамчы. Ушундай оору менен бир эле адам ооруйт да, 100 жылдачы. Аны ушундай видео же болбосо кино үгүттөбөйт эч кандай. Ал өзү эле ошондой жаралат, ошондой оору. Буга көбүрөөк мындай оору иретинде көрүнөт да. Бул жакчы. Анан эсти мисалы разбой болсо, например, бир бандиттер болсо, мисалы бригада, мисалы бандиттер, алар биринчи герой кылып көрсөткөн го, эми суктанасың го, эле бандит болуп кеткиң келет го жана жерденчи. Биз андай көрсөткөн эмеспиз. Ал жерде эч ким болгусу келбейт, башында эле эметет. Уже жиркенип эмес, бирок башында эле просто мындай ушундай адам бар экенби деген нерсе көбүрөөк неметет да. Интрига кылат да адамдычы. Ушундай. Именно дин жөнүндө мисалы баарыбыз эле мисалы намаз окуп, жумаларга барып жүргөн балдарыбыз анан эч кандай диндин бул жакта мындай жаман жагынан эч кандай көрсөткөн эмеспиз. Биз мусулман өлкөгө тартып атабыз, кыргыздарга тартып атабыз, аны билебиз прекрасно. Анан эч кандай мындай динге каршычылык же болбосо мындай туура эмес нерсеси жок мунчу. Биз болгону алдагы болезньни алып келгенбиз, бияка койгонбуз. Биздин менталитетке жараш ылайыктуу кылып эле мындай кылыпчы. Ошол эле. Эми чындыгында алып келгенде силердин бул ой аябаган жакшы экен да. Бул анткени мисалы ордуну жашырсаң өлүм ашкерелет го мисалы. Көп нерсени биз мындай жаап жашырганыбыз менен коомдо эгерде какой-то бир болуп жаткан нерсе болсо, ал өсүп өнүгө берет деп ошол нерсени алдын албасакчы. Анан бул оюңар негизи жакшы экен. Бирок мындай деген нерсе бар да. Атын угуп алып, заты чоң көрүнөт го. Анан бунун чын бышыгын билип албай, ар кандай ой пикир жазгандар, ар кандай ой пикир айткандар көп болсо керек да. Анан мисалы ошо биздин кино тараптан болобу же башка жактардан болобу, именно тасмаңарга бир мындай бөгөт койгондор, мындай тасма чыкпаш керек дегендер, же болбосо эмнеге тартып алсаңар деген сыяктуу сын пикирлер болбой элеби азыр?
болуп атат. Негизи эле бек айткандай биздин менталитет негизи эме го, мындай менталитетке көптөр кинону көрө элек жатып эле, бул биздин менталитетке туура келбейт, анан элди каяка алып баратасыңар, эмне кылып атасыңар, өзүңүз айткандай алыстан атын угуп туруп эле сразу жаманга чыгарып салып атат да. Биринчи кинону көрүп туруп, анан кийин жыйынтык чыгарыш керек да. Мисалы бир нерсени көрбөй туруп өзүнчө эле жыйынтык чыгарган. Кээ бирөөлөр комментарийде жазат, бул кинону көрсөтпөш керек, андай мындай депчи. Ошолорго айтат элек, биринчи көрүңүздөр дагы, ошондон кийин жыйынтык чыгарыңыздар. Некрофил деген деле темасын Google'дан окуп туруп, бул мындай турбайбы, бул эмелерди өлүктөрдү зордойт турбайбы деп эме кылышат да. Биз кинодо такыр көрсөткөн эмеспиз аны. Биз деле жинде эмеспиз, кыргызбыз, мусулманбыз, менталитетти түшүнөбүз, билебиз, ошон үчүн биз ошо бек айткандай эле ушул чоң теманы, орууну алып келип туруп, анан кийин сценарийге байлап туруп, детективный жагында кошуп туруп, анан кийин кызыктуу бир кино кылып, тасма кылып чыгардык да. Бул биз тартпасак деле бир күн болсо бир күн тартмак бирөөчү. Себеби бул негизи эле кинонун тарыхында азыр мисалы Голливуд идея издеп калган го. Идея таппай анан кийин фантастикаларды ойлоп таап ошолорду тартып атышат да. Алар бүт нерсени тартып бүтүшкөн. Бизде да бир күн ошол убакыт өтүп, бир күндөр келет, идея калбай калып туруп, анан кийин ар кайсы жактан эме кылып баштайт да. Болгон окуяларды алып, анан кийин бул идеяны деле бир күн болсо бирөө тартмак. Биз болбосок башка бирөө тартмак. Анан эме каршылыктар боюнчачы, мындай тигиндей аябай обсуждение болуп кетип атпайбы, монтип кетип атат, тигип кетип атат. Бирок бул нерсеге мен сценарийни жазып аткан эле даяр болчук. Билгенбиз ушундай болорун, ушинтет, тигинтет, тинтет деп, анан бүт ошолорду учитывать этип, мисалы заранее эле билесиң да, мисалы менин оюма эмне келет, кой ошого жооп берели деп бүт эметкенбиз да, түзгөнбүз да. Анан Голливуд деп калбадыкпы? Баягы калп эле киношник болуп деп аткандык эмес, бирок мындай неме кадр, мисалы жана 3 мүрзө каздык деп атпайбы? 3 мүрзө казган, ал жөнүндө тартылган мүрзөлөр да, атак 6дай казылды да, напримерчи, жарабай калыпчы. Ошол эле казылган мүрзөлөрчү. Мисалы оператор айтат, жок, могул казганыңар жарабайт. Мен могул жактан кирип туруп, монтип чыгышым керек, мүрзө менен монтип ээрчишим керек камера менен дейт да. Анын камерасы килтейген, жана кран кирип, жанагы жакчы килейген площадка болуш керек. Казылган жерчи. Анан ошол жакка кирип турган действительно ошентип чыгып атты да. Анан жана светтерди койгондо попадать этип калат. Кайра чоңойтолу деп казып, баягы жерлер килейген болуп казылган да. Анан Голливудда мындай кадрлар жок го дейм да. Дажечи именно ушинтипчи прям эметип атканчы. Сонунда мындай башкача кадрларда мындай өзгөчөлүктөр болуш керек деп ойлойм да. Улук мырза, мисалы бул тасма негизи чындыктан алынган деп көп айтып атабыз. Бул тасмада сөзсүз түрдө көркөмдөлдү да турабы? То есть канчалык деңгээлде чындык, канчалык деңгээлде көркөмдүгү бар? 20% чыныгы окуядан алынган. Эрки кинодо болуп аткан кээки жерлери. Калган 80% биз уже өзүбүз ойлоп көркөмдөп эметкенбиз. Биз мындай айтканда ошол эле өзөгүн эле алып турсаңар да ошондой бир идеясын анан кээки өзүбүз жаныкы статьясын окуп чыгып эметип, өзүбүз негизи мурун элечи ошол эмени историяны укканда кызык болгонун изилдеп чыккам да, мен өзүм лично окуп эметип чыккам. Анан ошол үчөөбүз отуруп ошол сценарийди жазып эметип атканда кеңешип, могу чыныгы жашоосуна алынган могу нерсе в принципе жакшы экен. Давайте ушул нерсесине да бир нерсе кошуп улап, же тиге туура байлап, ошол нерсени алып келели, могу в принципе киного отурат экен. Бул жагы слабый болуп калат экен, давайте бул жерин күчтүүрөөк кылайлы деп ар бир кайсы жерине басым кылганбыз да. Негизи ошол 20% алынган, 80% көркөмдөп өзүбүз кошуп чыкканбыз. Сценарий жазуу учурунда көп жактар менен кеңешкенбиз. Именно маалыматтарды такташ үчүн ички иштер органдары менен, психологдор менен, врачтар менен, баягы биологдор менен, мисалы могу клеткалар кандай болот, мындай болот, ошолорду тактап туруп, көп жактан кеңешип ошо болгон окуяларды, мисалы улук айткандай статьяларды изилдеп, кайра анализдеп, анан кийин жазганбыз да сценарийди. Баштан 4 ай убакыт бекер өтүп берди кыскасы.
6 ай. 6 ай. Жарым жыл уақыт бекер өтпөй тур да, кыскасы. Жана башында Айбек мырза сизге айтпадыбы, сизде ушундай хоррорду, ушундай бир мистиканы жакшы көрөт, жакшы түшүнөт, жакшы изеттепчи. Себеби эмне деп ойлойсуз? Эмнеге именно ушул тармакка жакынсыз? Билбейм, мен бала кездемде балким күлүшүңөр мүмкүн, но мен 5-классымда эле уже Пила менин эң жакшы көргөн кином болчу. Джеймс Ван тарткан. Джеймс Вандын фанатымын. Жалаң ушундай жесткий кинолор тартат. Тарантинонун кинолорун жакшы көрөм, потому что анда дагы элемент жестокости бар. Бала кезде замкнутый болгонум үчүнбү же эч кимге кошулбай, ар ким өзүм менен өзүм жүрө бергеним үчүн ошо мен бала кезим эмеде эле үйдө эле өткөн да. Ата-энем талаада иштечү. Анан кийин талаада иштеп, мен бойжеткенге чейин. Бойжеткенде мен дагы талаада иштеп калдым. Ошо бойжеткенге чейин мени үйгө таштап кетет. Түшкө чейин кой кайтарам. Койлорду алып келип жаткырам да түштө. Анан кийин кино көрөм. Дисктер мурда биздин убакта DVD дисктер эме популярный болчу да. Ошондо мен Пиланы көрүп калып туруп, анан кийин башка бөлүктөрүн издеп, анан кийин фанатить этип кеткем ошо ушундай жанрда. Анан бир жолу дагы Суперинфо ушинтип интервью берип атпайбы? Ушундай жанрлар жагат десе комментарийлер жайнап кеткен да. Бул мукач окшойт, мындай окшойт, тимдей окшойт депчи. Анан кийин андай эмес, негизи жашоодо вообще башка адам да, напримерчи. Бирөөгө случайно бизде болот го мындай ара чорудо сөгүнүп сүйлөп аласың го, случайно чыгып кетет го. Ошондо болсо, ой кечирип кой деген адам да. Бул жакчы. Анан андай нерсеге жөн эле просто фанат болушу мүмкүн, баягы эмелер жагышы мүмкүн, необычный болгон үчүнчү. Анан ошо менен жашап калат деген нерсе жок. Алыс зарайын айтып коелучу, комментарийге тийбеш. Мынча жумшак адамды эч качан эч жактан таппайсыңар го дейм. Жок, чын окуялар болгон, тааныштарыбыз билет, айбы негизи өзү кандай. Даже мындай, даже наоборот неудобно кое турган учурлар болгон. Айтайын дегенибиз, мага ошондой жанр жакса, демек мен андай адам эмесмин да. Жөн эле мындай кызыктуу да. Ушундай необычный идеялар, башкача. Ушундай хоррор, триллер стиль жагат мага. Жакшы, бул дагы бир адамдын кызыгуусу демек. Жөн гана. Мындай суроо, эгерде некрофилия бул оору болсо, аны айыктырса болот бекен? Жок. Муну айыктырса болбойт экен. Ошо психологдор менен сүйлөшкөндө да бул айыкпаса оору деди да. Бул таза психологиялык оору демек. Бул биздин эмебиз да. Эң биринчиси ошо билишим боюнча Чечняда чыккан экен, СНГ өлкөлөрүнүн ичинде. Некрофил Чечняда чыккан экен. Ошол чечен баланы кийин айыл чогулуп ташбаранга алып өлтүргөн экен да. Биздин фундаментальный героюбуз Михаил Лукьянов деген киши болгон. Ал да камалган, камалгандан кийин өзүңөр билесиңер түрмөдө эмне кылганын. Ошо бул камап же башка адамдардан изолировать этип бөлбөсө эле бул токтобой турган оору экен да. Мен дагы бир ошо булактар боюнча карап, буларга мындай жин кирген адамдар ошол үчүн өлүктөргө жакын тарта берет деген сыяктуу. Балким болушу мүмкүн о. Именно дин жактан. Анын чындыгы жок экен, билбейсиз. Бизде далил фактылар жок, бирок диний жактан алганда ушундай адамдын моралдык принциптерине жооп бербеген нерселер, көп ыплас нерселер ошо жиндин кирүүсүнөн улам болот го. Дин жагынан алганыбызда ошо дин түшүндүрүп берет, алымдарыбызда айтат ошо жин кирип кетсе анын алдын алып сөзсүз түрдө окутуш керек, жинди чыгарыш керек. Негизи жинология негизи чоң эле тема го. Жин кирип кетиши мүмкүн же кара дуба болуп калышы мүмкүн. Мен өткөндө бир окуя уктум. Астагфирулла, ушул 24-жыл, азыр уже 2025-жыл. Азыркы убакытта дагы кара дуба окугандар бар экен. Кара дуба окугандарды угуп алып шок болдум. Орто кылымдар эмес, же караңгы доор эмес. Азыркы учурда дагы кара дуба кылып, энелерди сайып, куклаларды көмгөн эмелер бар экен да. Шок кылды. Биз деле аны окуганбыз. Анан эме азыркы учурда эң акыркы жолу болуп некрофилия качан каталыптыр, билбейсиздер? Дагы деле бар бекен ошондон кийин? Жок дейм. Ал бул ошо биз
укканыбыз боюнча 100 жылда бир пайда болот да булчу. Бул мындан кийин жок да. 100 жылда бир болгондо коомдобу? Коомдо даже ушундай экен да. Бул аябай редко пайда болчу нерсе экен. Анан баягы эме бул Михаил Лукьянов историясы бул 28 жыл кармалган эмес да. Даже дин жагынан алганда деле 1,5 окутуп эметип коюп жардам берген эмес, эметчи милициялар камалган эмес, 28 жыл ушул менен заниматься этип келген да. Бүткүл Кыргызстанда, Орто Азияда чыгып келген СНГларгачы, могу Өзбекстан, Украинага чейин кеткен. Бул эмне алып кармалган? Жүрө берген. Ошону биз именно неметкен жокпуз. Именно кандай болуп кармалганын биз кинодо как ana эс калтырдык. Ошол жерин өзгөрткөн. Ошол жерин өзгөрткөн жокпуз. Ал чыныгы прям статьяда өзү кармап интервью бергенде как ana эс ошону айтып берген да полностью. Кинодо ошол кармалганын калат. Ошону кинодон көрөсүңөр. Азыр айтпайбыз да. Мындай, муну мен айтайын дегенибиз, кыргыз милициясына сөз тийгизген жокпуз. Бул негизи эле Союз доорунда болгондо всесоюзный проблема болгондо булчу. Кыргызстандын ички иштер органдары, Казакстандын, Москва, Россия, Украина, ошол жакта Москвадан эксперттер келген. Ошолор келип кармай алган эмес. На самом деле, хотя бул Лукьянов ошолордун арасында эле аралашып эле жүргөн да. Алардын элесинде башка адам болгон дагы ондой болгон экен да. Мындай чоң аялдар, чоң бир аял болгон экен, 130 килограммдык. Ошону алып чыгып бир 50 метр жерге сүйрөп барыптыр да. Ал Лукьянов өзү 55 килограммбы эме экен да, киши экен да. Ал аралашып эле жүргөн экен. Аны 2 жол кармап туруп эле допрос кылып кое берген экен да. Бул эмес деп. Анан кийин кармагандан кийин айтыптыр да. Эмне бул сен кантип ошо 130 килограммдык аялды көтөрдүң десе, билбейм, мен өзүм да түшүнбөйм. Ошол жакка барганда мен жырткычка айланып кетем. Мага күч кирет дептир да. Кантип чыгардың, сүйрөп чыгардың десе, мындай алып туруп эле ыргытып ийиптир да 130 килограммдык аялды. Ал болсо кичинекей 1,5 метрлик киши болгон. Ошондой эле биринчи жолу келип касканда деле кол менен касканда. Анан эме милицияга кайрылып келсек, ошо Орто Азиядан мыктылар чогулуп кармай алган эмес да. Анан аягында Кудайдын каары тийгенби, ошол бир белгилүү себептер болгон. Аягында ошо өзү да айткан экен, Кудайдын мага каары тийди, мен ошон үчүн кармалдым деп. Өзү аягында ушунчалык кармалгысын келип калган экен да. Мен могу нерседен уже кыйналып кеттим. Кылбайм болду, акыркысы дейт экен дагы. Анын ичинде бир нерсе түртө берет экен. Барабыз деп элечи. Ал уже өзү айтым боюнча ошо аягында уже кармалсам экен эртерээк, мен уже кыйналып кеттим, чарчап кеттим могу нерседен деп калган экен да. И ошо 28 жылдан кийин Кудайдын жардамы менен кармалган. Анын концовкасын айтпай эле коелу. Кинодон көрүңүздөр. Анан жана өзүнүн жертваларына кол менен касыптырбы жана? Биринчисине жаныкы ошол эң биринчи жертвасына келгенде ошо кол менен касып. Мен билишимче бирден өзүлөрдө бир кеминде бир 2 метр алды. Ошо статьясында да өзү айткан да, келип эле ошол күч каяктан келгенин түшүнбөй калдым дейт. Ошол башталды дейт ичимен нерсе. Ошо казып баштадым дейт. Иттей эле казып алып чыгып ошол нерселерди болуп. Башкы каарман туурасында бир аз сөз кыла кетели. Анткени бул өтө жоопкерчиликтүү каарман. Муну жөн эле аткаруу эмес, бул состоянияны бериш менимче өтө кыйын болсо керек. Бул башкы каарманды кандай таптыңар, кандай иштештиңер? Башкы каармандагы биз Сорон деген жигит, аябай мыкты жигит, азамат. Биз аны башка тасмалардан көрүп жүргөнбүз, разбой, террорист деген тасмалардан. Негизи кыргыз киносунда баарыбыз эле бири-бирибизди тааныйбыз го. Анан кийин ошо примерный образды элестеткенде могул жигит бар эмес беле деп туруп, анан кийин башында бек экөөбүз барганбыз, сунуштасак жигиттер ойлонуп көрөйүн деп, анан 2-3 күндөн кийин жообун берген, макулмун деп. Анан киного ал 4 ай калганда эле даярданып баштаганда. Мен айткам да Соронго, сен арык болушуң керек, аябай кичинекей болушуң керек, бир аз диета карма десем, ал аябай ушунчалык серьезность менен подход кылыптыр өзүнүн ролуна.
чуркап күндө качага чейин чуркаган эмес, күндө чуркап, диета кылып, вести резко таштап, сакалын өстүрүп, даярданып, мага через день чалып, айбек ушундай привычка, мондай привычка бар. Мындай кылсам болобу деп изденүү үстүндө жүргөн актер экен. Ошо учурдан пайдаланып, сорун көрүп аткан болсоң, азаматсың. Ыраазычылык билдирип кетем да. Ошо мен ыраазы болдум. Анан ошо биздин команда ошо бэкстейдж тартты эле, ошол жактан карасаңыз монтажда атайын көргөзүптү эки жагын теңчи. Түспөлдөш оп-окшош болуп каткан да. Чыныгы оп-окшош болуп каткан, чыныгы каармангачы. Сакалын өстүрүп, өзү арык болуп еще. Мен кинону көрдүм да. Без музыка, без ничего там. Көрдүм да. Көргөндөн бир жанымда бир адамдар бар болчу. Анан алар менен көрдүк. Көргөндөн бир 10 мүнөт кой берген жок да, жана ал нерсечи. Баягы адамды мындай тревога алыйчы ичиңдечи. Бүткөндөн кийинчи мындай кыжаатчылык, бир нерсе кой бербей, монтуп отуп анан кой берет экен да, кадимкидейчи. Кинодон чыккандан кийин дагы балким элдер бир ошондой состоянияга келип калышы мүмкүн. Оор кинода, чындыгында оор кино. Анан кийин ошондой состоянияда келип, анан кийин актерду жамандап жазып, ментип, тиңдиштин эч кандай кереги жок. Бул актер, ал кинодо гана актер да. А тиякта вообще башка. Жөнөкөй адам, жөнөкөй эле бизге жон гана өзүнүн ролун ойногон. Өзүнүн ролун ойногон адам ошол да. Анан бизде ушундай го негизи. Ошонусу менен таанып алат, ошонусу менен көчөдөн чыкырып алат, тинтип алат, мынтип алат. Мен ойлойм, бул эң жаман нерсе го дейм да, мисалычы. Не только бул некрофил болуп калган үчүн аны актап аткандыгы эмес. Например, Айбекти деле, немен деле, мисалы, мындай жөнөкөй адам болот да, мисалы бир туура эмес нерсени көтөрүп кетип атат, реквизит туура эмес бир нерсени көтөрүп кетип атат, аракты да, напримерчи. Аракты көтөрүп кетип атса, таксыр дейт да. Айбектичи баягы элдин көбүнчө неудобно да. 10 жылдыкта образы таксыр. А кинодо, мисалы, реквизит ташып калабыз да, биз тинип калабыз, мынтип калабыз, ошондой учурлар болуп калат да. Таксыр деп тааныбай, мисалы, бизде делечи, мисалы, башка эмелер менен немечи керек дейм да, кинону кинодой эле кабыл алыш керек. Ошо. Ой, бул да бир чет эме да. Актердун да ийгилиги го дейм. Убагында жана көп айтылат го. Ак эмеде Орозкулду канча жол таяк жеген депчи. Адамдар ушунчаны жек көрүп, эмне момун чалып урасың деп, аны бир эмес. Ошо актер өзүнүн эмесин жакшы аткарган. Той мареке жакшылыктарга барса кошпой коюу. Ошол өзүнүн ролунун запкысын көп жеген экен да, ошо Орозкул. Анан бул тасмадан деле бир да болбосо бирде таасирин Сорон мырзага тийгизсе керек. Бирок бул Сорон мырзанын жамандыгынан эмес, ошол ролду мыкты аткаргандыгынан болсо керек да. Кошулабыз. Мен дагы ошондой ойлойм. Анан демек чоң нерседен күтөбүз. Негизинен эле сиздин оюңузча Улук мырза бул тасманы көрүп чыккандан кийин адам эмнени ойлонот, кандай жолдо болот, кандай ойдо болот? Биринчиден некрофил деген оору бар, ушундай адамдар бар деген мен таанышат го дейм. Анткени эме да моменттер болуп жүрдү. Мен локацион болуп да иштеп жүрдүм да. Локация издеп, үйгө келип, ар кандай жерлерге келип сурайсың. Ушундай съемка болсак болобу дейт. Анан сурайт, эмне кино тартып атасың? Некрофил дейт. Деп айтсаң, эмне жөндө дейт да. Анан көрсө ушундай айтырбайбы деп таң калып каласың да. Көнчөсү эми уяту жок го дейм. Мен деле мисалы үчүн бир сөздү айтсам мен деле билбейм, Айбек Бека деле билбейт. Ошондой эле да. Ошо көнчөсү ошо некрофил деген эмне экенин билбейт экен. Анан ошол киного кирип чыккандан кийин ошо некрофил менен таанышат. Экинчисинде жанакы кинодо берген детский травмаларын ошо эске алышат го дейм. Көрсө ушул нерседен болот турбайбы, ушунун айынан өзлөрүнүн балдарына башкача мамиле кылабы. И үчүнчүсү эме го дейм, жанакы жаман кылган нерсе бар, ошол жаман нерсеге өзүң жооп бересиң да. И 2-3 эсе менен жооп бересиң го деп. Ушул мен оюмча ошол 3 нерсе. Мен лично жеке оюм, мен ошол оюмда кыла турган нерсе ошол пасыбы ошол болчу да, что негизи кичинекей кезинен башталат.
И вообще ошонун айынан кийин анан кандай последствиялар болот ошонун айынан. Мисалы үчүн мен жанакы айтып жүргөн нерсе мага катуу тийчү аябай. Уялып кыздар менен сүйлөшө албайсың, жанакы мектепте болот го кинодо аларда кыйын балдар менен жүрө албайсың. Бирок эле бир 2-3 өзүңө окшогон классташың болот. Ошолор менен ээрчип, кыздар чакырса барып уялып эметип ошот. Вот элементарно ошол эме башталат экен да көрсө. Кийин просто адамдын өзүнүн ал өзү ой жүгүртүп, отуруп, ойлонуп, анан бир чечимге келбесе, бул жанакы өзүнүн комплекстери менен жүрө берет экен. Анткени, могу кандай? Азыр кандай сүйлөшүп атасың, жакшы эле кыздар менен? Кыздар менен азыр смело го дейм, только вот наоборот болуп калды да. Азыр ошол эме кыздар көйүп кетти. А? Кыздар көйүп кетти азыр. Жок, ошол кыздар көп ошол, бирок мындай жанакы жумуштун айынан сүйлөшө албай атам да. Жана темага бурайлы. Лагерде иштейм да еще. Лагерде ар кандай балдар келет, кички балдарчы. Таң каласың да характерлеринен, жанакы комплекстеринен, элементарно мен сөмөйүм кыйшык менен ошондон уялам деп. Комнатадан чыкпай койгондор, колун салып алгандар, бетин маска менен жаап алгандар бар. Мен сулуу эмесмин деп боёнуп атат да, еще маска менен жаап алат. Ошондойлор бар. Ата-эне мага көңүл бурбайт дегендер бар. Бир момент болгон, 10 күн эс алышат. Башында келгенде сен вообще признавать этпейт да. Адам катары көрбөйт. Анткени үйүндө башка мамиле кылышат. Үйүндө башка мамиле кылышат, лагерге келсе, лагерден башка мамиле кылышат. Башкача отношение кылышат. Ошонун айынан анан 10 күндөн кийин уже карасаң бала башкача да. Сени сөгүп аткан бала кийин аягына кучактап, сен ыйлап, жанакы мен эмкиде дагы келем дегенде анан ошо таң каласың да, анан үйүндө кандай тарбия кылышат, неге башына келип мындай болуп жүргөн, кетип атканда уже мындай. Эмди жылы кайра лагерге келесиң, ошол бала сен үчүн келгенде анан таң каласың да. Көрсө, ошо кичинекей кезден турбай көрсө кандай мамиле болсо, өзүнүн мээсинин ичинде кандай настрой берсе, кийин ошол настрой менен алып кетет турбай. Бирок алда бир момент бар да, өзүнүн келиши менен кылыш керек да, жана өзү чечим кылыш керек да. Тура же тура эмес. Вот ошол жерден байкалат да. Мен ошол өзүмдүн убагында чечим келген, карам эмне болду. Кийин наоборот жагып калды да, мындай. Негрлер смешнойраак болот го. Өзлөрүнүн фишкасы болот го, ошондой элем да. Кийин өзүмдүн эле поведением негрлердикиндей эле болуп калды го дейм. Түшүнбөйсүздөр, эмне өзүнчө. Негизи эме дейт го, ошо ар бир адамдын мисалы уникалдуу. Ар бир адам өзүнүн өзгөчөлүгү менен уникалдуу да. Мисалы ошонусун бүгүнкү күндө жаштар, бүгүнкү күндө көпчүлүк калк жакшы түшүнө билсе, ошол мисалы пальчи кыйшык болсо, ошонусу менен уникалдуу. Меники эле ушундай. Башка кимдики анда анта аласың, анта албайсың деген сыяктуу мисалы. Ошо өзүнүн уникалдыгын сезип, ошо өзүнүн сулуулугун билсе, өзүн принимать этиш керек, как она есть. Болду, ошол эле. Өзүн кабыл алса эле, менин оюмча андай. Ага деген мен биринчиден тарбия. Ата-эне жардам бериш керек. Кабыл алыш үчүн. Сындабай, туура багыт берип, туура тарбия бериш керек урматтуу ата-энелер. Анткени азыр биз каражандын камын ойлоп, көп учурда жаш балдарга балким убакыт бөлбөйбүз, балким дагы башка бир нерсени бербейбиз, балким керектүү сөздөрдү айтпайбыз. Бүгүнкү күндө эгер ал нерсени силер айтпасаңар, ал башка жактан туура эмес нерселерди угуп, көрүп, ошого ишене алышы мүмкүн да. Анткени бүгүнкү күндө ушунчалык көп информациялык мусор бар. Анан кайсынысына чалдыгат, аны уже бир Кудай билет да. Эгерде туура жагын алып кетсе жакшы, бирок жанагындай туура эмес жагын алып кете турган болсо, анда кайра эле ошол ата-энелер өздөрү эле запы чегип калат турган. Анын аркасында мына ушундай анан тасмалар жаралат. Айтып кетсем болот. Кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн да. Силер Некрофил деген кинону тартып туруп, коомду бузуп атасыңар. Элди, жаштарды туура эмес жакка тарбиялап атасыңар. Дейт да, кээ бирөөлөрчү. Биринчиден тарбия үйдөн, анан мектептен берилиш керек да. Кинотеатрдан алынган тарбия бул билбейм да. Биринчиден негизи кээ бирөөлөр ойлошу мүмкүн да, мындай айтышы мүмкүн. Некрофил деген кинону тартып силер жаштарды бузуп атасыңар, туура эмес тарбия берип атасыңар депчи. Негизинен эле тарбия үйдө бериш керек. Эң биринчи кезекте
үй бүлөдө берилиш керек, анан мектепте калганы. Кинотеатрга барып кинотеатрга тарбия алыш үчүн барбайт да, талим тарбия алыш үчүн барбайт. Ал жака эс алып келиш үчүн, башкача нерселерди көрүп, мындай. Ал нерселерди кинодон такыр тарбия албайт деп ойлойсузбу? Жок, алышы мүмкүн в какой-то мере. Бирок ал деле адамдын өзүнөн да. Адам өзүнөн. Анан баягы жаштарды бузуп атасың, андай деш мүмкүн да. Ограничение чектөө коюлат, 18+. Анан 18ден өткөн адам, дееспособный адам да, өзүнүн акылын өзүнө эме кылып, өзүнө жооп берген адам да. Ошо кинону көрүп туруп эле некрофил болуп кетишине мен көзүм жетпейт да. Ошол ойду айткым келди да. Сиздин неме сурооңузду мындай чокко сурооңузду эметип атпаймынбы, түшүнүп атпаймынбы. Чындап эле эме элди кино менен деле какой-то степени буруп койсо болот. Мнениясынчы, да. Мнениясын буруп аласың, жакшы жагына, жаман жагына, тигинисине, мунусуна бура бересиң, тигинде бересиң. Анан баягы бир нерселе неметет, эсти бир адамчы көрүп турупчу кинонучу до концачы, биринчи келип, билет сатып алып, анан көрүп, андан кийин что мен бузулуп баратам, сен үчүн десечи, толук укуктуу жооп бергенге даярмын. Психологко барып, акчасын төлөп, лечениясын кылып иши кылсачы. Бирок андан кийинчи, кинодон кийин антпешин билем да. Ошон үчүн просто ошого темасын угуп алып эле минте бергенди жеткире албай кыйналасың да. Кээдечи барып бер, сен көр биринчи, анан айт, барып кой, минтип кой, тигинтип кой депчи. Мен ойымча дүйнө жүзү боюнча жана башында мисалы эми бул жактан азыр эки момент бар да. Биринчи момент, кыргыздарда ал нерсе иштебейт да. Просто кыргыздарда киноң жакшы же жаман экендигинин бир эле критерий бар да. Тарбиялык мааниси бар экен деп сурайт да. Кыргыздар вот именно кинодон тарбиялат. Тарбиялык мааниси бар бекен, жок бекен? Тарбиялык мааниси жакшы экен, демек бул жакшы кино дейт да. То есть кыргыздардын, то есть жакшы жаман критерий ошол тарбиялык мааниси. Бирок бунун экинчи моменти бар. Ошол кинолордо тарбиялык моменттер бар го дейм. Просто адам өзү көрүш керек да ошол. Вот ошону айтып атам. Мисалы, бирок ошонун мисалы кандай ар бир нерседен тарбиялык маани алса болот да. Мисалы, ошол жактан көрүп туруп, 1000 жаман нерсе болсо дагы көрүп туруп, демек мындай кылган туура эмес экен деген сыяктуу, например да. Мен балам же болсо менин келечекте урпагым бар, ошол нерсени алдын алыш керек экен деген сыяктуу ар бир нерседен тарбия алса болот. Бул просто силер даже сону кино тартсаңар деле, андан бул жагы бузук адам барып, по-любому бир тескери тарбия алып кетиш мүмкүн да. Биз деле жанагындай комедия тартасың, комедиянын жанагындай болбогон бир приколдорун жашоосуна киргизип алып, ошо менен ошондой адам болуп кеткендер толтурады. Мисалы, убагында эле кече даңдан чыкканда элдин баары даңдан болуп кетти эле. Ондай болчу мисалы. Адам өзүнөн. Менин оюмча ошол үчүн бул адамды бул жагында фильтр кандай болсо, керекті информация ошол аркылуу кирет да. Бияга кир болсо, кандай болсун ичине. Ал фильтрга чейин ата-энеси да ошол фильтрди берип коюш керек. Ошол фильтр мисалы кир болсо, кандай суу куюлбасын, ылдый жаныбыз кире кат да. Ошол толуктап кетсем болобу сураныч. Негизи адамдын ичинен, ошо жүрөгүнөн, ниетинен да, ошо сиздин сөзүңүзгө 100% кошулам. Ичи кир адам кир нерсени көрө берет экен. Ичи таза адам жаман нерсенен да жакшы нерсе көрөт экен. Ичи кир адам жакшы нерсенен да жаман нерсе көрөт экен да. Ошолду жана. Анан мен далилдегим келип атат. Мисалы, биздин эле чөйрөнү алалы. Кино чөйрөсүн. Бейшенен таманда деген кино былтыр жарык көргөн. Мага аябай жаккан. Тарбиялык мааниси дагы, сценарий да, картинкасы дагы аябай сонун тасма. Бул кыргыз тасмасынын алтын капчыгында кала турган тасмалардын бири. Кээ бирөөлөр бар, кээ бир адамдар мындай болуп калыптыр. Мындай эле болуп калыптыр. Мындай деп айткан да. Ошо сиздин сөзүңүзгө ошо мындай мисалы далил сыяктуу, ошо ичи кир адам жаман нерсени көрө берет экен. Ошол нерсе өкүндүрөт да. Анан негизи эле кино жаратмандар кел бир жаман кино жаратабыз. Кел бир коомду бузабыз деп бир кино тартпайт да. Сөзсүз түрдө. Албетте мисалы бир жаман нерсени көргөзүп атса дагы, ошону мисалы кээ бир учурда көзгө сайып көрбөш керек да. Мындай деп, мисалы кээ бир учурда ошол нерседи алдын алыш керек. Анан мен каалайт элем ошо биздин көрөрмандарга туура көз караш менен көргүлө. Бул тасманы туура көз караш менен көрүп, ичине өзүңөргө керектүүсүн алгыла. Анан мен билем дүйнө жүзүндө прокат боюнча
эң биринчи орунда бул мистика, ужас, хоррор ушул жанр аябаганда көп популярдуу экен. Анткени көп нерсеге балким мисалы башка өлкөнүн кээ бир нерсесине ыйлап ашыңыз мүмкүн экен, башка өлкөнүн юморуна күлбөшүңүз мүмкүн экен. Элементарный кээ бир казактардын юморуна түшүнбөй каласың. Мындай юмор дагы бул өзүнчө относительный. А бирок именно могу ичиңдеги тревога же мындай коркуу сезим же ушундай нерсе бул бүткүл дүйнөгө бирдей тарайт экен. Андыктан бул тасманы менин оюмча көрүп ичиңерге башкача бир эмоция алып кетем дегендер болсо, менин оюмча бул сонун мүмкүнчүлүк. Андыктан бул дагы биздин кыргыз киносунун байышы, өнүгүшү, өсүшү. Мындай кинолор болуш керек. Сиздер эгерде мындай киного даяр эмес болсоңуздар, демек өзүңөрдүн психологияңарды жактап туруп, жакшы кинолорго баргыла. Анткени бүгүнкү кинонун түрү бар. Бул жактан турабы? Сиздердин көрөрмандарыңар ал айттырбай эле келет да, мен билишимче. Анткени мунун мисалы мен мага кызык, чындап келгенде мага кызык. Кандай болду экен, эмне болду экен? Мен киргенден кийин албетте өзүмө тиешелүү чечимди кабыл алам, бирок ошол чечим менен башка бирөөнү таңуулабайм да. Андыктан кирип чыгып туруп кино жаман болуп калыптыр дегендерге мен мындай башкача көз карашта карайм да. Анткени биринчи очередь эмен ойлош керек да. Сен өзүң ошондой кылып аласыңбы? Анан бир кино тартып көргөн адам андай кылбайт да. Бир кино тарткандан кийин антип айтпай калат го дейм. Анткени анын эмгеги аябай чоң. Эме кошумчалай кетейин. Максат Жумаев деген байкебиз бар, режиссер. Барыбыз да билебиз. Байкебиз болот жакын. Ушунун сөзү бар да, айтат да бизгечи. Негизи кинодон кийинчи адам кинодон чыгып эле жөнүндө кайра чай ичип, башка жашоонун улантып кетпей кичине бир 10 мүнөт ойлонуш керек ошол кино менен депчи. Айтат да, ойлонтуп алган кино болсо, бул жакшы кино дейт да. Ойлойт элем ушул кинодон кийин обязательно ойлонот го депчи. Сиз дагы жана кинодон көрүп чыгып ойлонуп калгандан кийин, кино жакшы экен деп калдыңыз. Жок, анчалык өзүмдү мактай бергендик эмес, просто мындай ойлонтот да, ойлонтот го дейм да, мен дагы буйрусам балким дейм да. Анан 10 мүнөт ойлонуп коюшу мүмкүн да адамдарчы. Эмнеге деп жанан суранат элем, что жөн эле мисалы кадрда жөн эле тетакта бир свет күйүп турса, ал свет жөнүндө күйгөн жок да. Биз билебиз ал свет ичинде эмне бар экенин, эмне болуп жарык берип атканын, бүт ушундай детальдар бар да. Ошолорду учитывать этип, жакшылап, мани көрүп, бул эме комедияда сонун го, мындай күлүп отура бересиң го, мындай байкабайсың эле го, артында эмне жашоо, кандай жашоо бар. А мында бүт баарын карайт экенсиң да. Мында бүт баарын карайт экенсиң, кайра неметет экенсиң. Анан ойлойм, ар бир нерседе бир чечимдери бар да. Ар бир нерсени жакшылап карап, тынч бала менен алаксыбай, же болсо бир нерсени унутуп койбой, анан кийин жакшылап көрсө, аягында жакшы эле нерсе алып алат да өзүнөчү. Анан действительно башында эле ою жаман болуп кирип алып, анан кийин бир нерсеге алаксып, чипсы жеп, минтип атып, көп нерсени пропускать этип турган терден ошого ответин айтса, бул эмне болуп калган деп ушундай болот да. Мисалы таксиде эле толтуралар жазышкан да. Бизгечи ери эмне минтип калды дегенде анан жөнөтөсүң да. Мындай мен скриншот кылып элечи. Мына көрдүң, могу жеринде монун калтырбадык деп ошол ошондой эле. Анда дагы бир жолу барып көрөм деп. Бирөө үчүнчү жолу көрүп атыптыр да, Россия кинотеатрында таксиничи. Неге көрүп атасыз дедик да, десем айтат да. Өлө жакты, мындай ар бир көргөн сайын да бирдекени кармап атам дейт да. Ошондой эле бул жанр негизи эле ошондой да. Ар бир нерсеге жооп бар да. Ар бир кички элементарный игрушка болсо, анда обязательно бир нерсе бар да. Жөнүндө турган жок да ал игрушка. Албетте. Албетте. Бул жанагыл нерсе да бар го. Кино жаман же жакшы эмес, кино меники же меники эмес деп бөлөлү. Анткени сизге жаккан кино башка бир адамга жакпай калышы мүмкүн. Сизге жаккан кыз башка бирөөгө жакпай калышы мүмкүн, бирок сизге жаккан бала эле сизге жакпаган кыз башка бирөөгө жакпай калышы мүмкүн. Кино деле ошондой. Сизге жакпаган кино башка бирөөнүн прям шедевр болушу мүмкүн да. Ошол сыяктуу эле кинону барктайлы, баалайлы, анткени кинонун аркасында аябаганда чоң эмгек бар, аябаганда чоң мээнет бар. Бул жакта бул кино үчүн адамдар уже өмүрүн арнап атышат. Бул жакта бир жыл өмүрүн арнап коюшту. Арганын аркасында тыйынын да кардан атпаса. Бул тасмага канча каражат кетти жалпысынан? Ошондо кайгылуу учурларда тасма да акча жагын бул жак менен келишип аласыздар да. Продюсер жалабызбы? Продюсер менен. Акча аябай эле көп кетти. Мисалы салыштырмалуу башка кинолорубузга караганда аябай эле көп кетти. Чындап элечи. Кудайдан бирок ушундай болот дегенбиз, ушундай кетерин башында эле билгем, ушундай болот дегенбиз.
көрсөм жакшы болот деген ойдобуз. Жалпы эсеп менен канча кетти ошондо? 120 көп. 130бу? Жанагы эми айтпай эле коелу, тактап. Дагы деле кетип атат да, дагы деле кете берет да. Эмеге чейин кетет дейшет. Бул тасманын буга чейин такси кандай болду? Кандай таптыңар таксиден? Жакшы таптык. Канча таптыңар? Жакшы эле го. Буюрса. Таптыңар, жакшы эле го. Ошо цифралар айтылбайбы? Ачык тарс. Айтып беребизби? Просто именно мага негизи келгенде баары ачык айтып бериши, силер эмне жашырасыңар дейм да. Айырмасы жок. 500дөн көп го дейм. 700-ün тегерегинде. Где-то ушундай. 700 000 долларын тегерегинде. Бул жана Казакстанга барып келген менен чогуу биргеликте. Ооба. Бирок эми азыр мунучу, мисалы элдер бирок башкача эметет да мындай. Бул просто биз бул туурасында көп маек кылганбыз да негизи. Сразу эле бөлүп салат да элдерчи мындай 700 так үчөө болсо мынчадан алып турам. Эмне менден кайра. Так, 230 000 долларың бар экен азыр. Так, сен мага ошондо эртең 15 000 доллар берип турсаң, мен сага 7 айдан кийин мынча. Бул ошончо жакшы алып атсаң, эмне менден карызга сурамчы. Мындай сразу эле мындай доляда канчадан болсо ошого бөлүп салат да 700 деген эмес. Жок, андай 700 деп айтылганы менен толтура орду бар, расходтору бар, орду бар, бир кээ бир нерселер бар болчу, возврат менен, кээ бир нерселер бар болчу, ортого киргизип ийген адамдарды ошондо отуруп какой-то эле сумма аласың. Негизичи, билесиңер силер делечи, анан ал мындай. Биз бул нерсеге келиш үчүн, ошо 700 000 долларга келиш үчүн 10 жыл убактыбызды арнаганбыз да. КВНде жүрүп, проекттерди алып барып, сценарий жазып, тойлордо иштеп, анан кийин бекер иштеп, бирөөгө шакирт болуп, 10 жыл өмүрүбүз кеткен да. Бирөөнө азыр 10 жыл менин жанымда жана бекер жүрөсүң, анан кийин 10 жылдан кийин 700 000 доллар берем десең, жогол дейт да. Ошо просто биз ошол бир флагты көтөрүп алып эле, Кудай буйрса, иншалла келечекте жакшы болот деп туруп эме кылганбыз. Ошол сабырыбыздын вознаграждениясы Кудай тараптан сабырыбызга берилген белек деп ойлойбуз да болчу. Бул бир гана биз эмес, биздин бардыгы эле, үй бүлөбүз да күткөндөр да, мисалчы. Ата энебиз, мисалы, биз ушул нерсеге келиш үчүн канча нерсени күттүк. Аларга деле айтканда, мисалы, ата энелерибизге деле канча айтышканда, мисалчы, балаң бир нерсе иштейчи, ушуну жүрөрү, самсалап жүрөрү ар жакта. Аларды мисалы элестетиңиз, мисалы, менде деле бала бар, биякта деле бала бар, мисалы. Балаң, сен балаң жөнүндө бир тууганың жосо бирөө жаман сөз айтсачы, жүрөгүң ооруйт да. Мен балам чын ушундай деп жүрөгүң башкача неметет да. Балаң айтасың, минтесиң, тиндесиң, жаның укпайт, мисалычы. Мисалы бизге деле айткандай жакшынакай эле болуп, мындай башка жумушка иштебейсиң, окубайсың, мисалычы. Ушундай бир немелерди айткан, биз жок, күбөн ушундай. Анан алардын деле канча өмүрү кетти да, мисалычы, канча кайгырысы, мунсу. Анан биз ошондой какой-то бир кичине жашообузду какой-то степени мындай өзгө келтиргенибизге көп нерсе келди. Ошол 10 жылдык убакыт, канча страдания дегендей. Биз көп эле чечкеңтерди билип туруп аркасында канча деген мээнетти көп эсептеп кетет да. Андыктан мисалы көп эле ушунча ийгилик кинолорду тартып алып туруп кетиштер болуп кетиптир дейт да. Бирок бизде азыр аябаганда кинолор көп тартылып атат. Бюджеттер аябагандай чоң, актагандар аз да. Ошончо акчаны салып бирип кетип атышат да, көбүнчөсүчү. Азыр кино тартса эле уже 100 000 ар жагына кетип атат да. Кинонун баары кымбаттап, актер кымбаттап, баары кымбаттап. Тартат 100 000 ары карай кетет, кинолор аябага көп болот, конкуренция көп болот, актабай калат кинолор. Бирок алар эл оозуна айтылбайт, киноштер. Солорго билейин, борморуттай антен баштан өткөн нерсе да. Андай запкыны эч кимге каалабайбыз. Душманыңа да каалабайсың андай нерсени. Душманыңа да каалабайсың андай запкыны. Бар жогун үй бүлөң бар, ошону түртүп туруп. Карасаң эчтеке жок. Ал нерсе өтө жаман сезим да. Кудайга шүгүр. Артында депрессия. Кудайга шүгүр. Мындай жакшы цифраларды укканда жүрөгүң жылыйт. Жакшы. Демек кыргыз киносунун деңгээли өсүп атыптыр, көрөрмандар өсүп атыптыр. Демек мындай мурунку демек кино ушундай жакшы пайда алып келген соң, дагы андан да жакшы кинолор чыгып атат. Эртең бул кино жакшап келсе, дагы мындан да бир жакшы тасмалар жаралат дегенде. Анан кыргыздардын көрөрмандар өздөрү сурачу эле, только комедия деп мына. Ар түрдүү жанр, каалаган тандап көргүлө. Жок, неме экен. Муну чыгарганда деле тизер кеткенде делечи.
ушундай кинолор тартып бересиңерби? Комедия тартпайсыңар. Ушундай кайра мындай да кетип аткан да. Адамдарга жакпайсың, эч качан жакпайсың. Мындай кылсаң деле иш кылса. Бирок бир күлкүмүштүү окуя айтып кетсем болобу? Жана такси жөнүндө сүйлөшүп калдык. Негизи элде момундай сөз бар го, эл ичинде. Я не $100 купюра, чтобы всем нравится дегенчи. Вот ишенип коюңуздар, же биз менен болду. $100 купюра жакпай калган учур болот деп ишенесизби? Ошондой айтсам. Ондай бизде мындай окуя болду. Таксинин акчасын алдык да. Кийин акча бөлүштүрүп атабыз да. Mo купюралар $100. Mo эскиси экен, мен mo жаңысын алайынчы. Депчи. Таксин жаратуучулардын арасындачы. Байский замашка бар. Жо байский. Болбосо уже эле ошол жерден эле башталды. Ага чейинчи. Маршруткага 20 сом таппай калган күндөр болгон да. Анан таксинин акчасын алгандан кийин $100 колуңда турат. Эгер мен могу жаңырагын алайынчы деп ошондой. Болбосо өмүрүндө $100 биринчи жолу көрөт. Негизи адам баласыначы тооба кылдым, бизге эч нерсе жакпайт экен, эй. Адам баласына адам баласын ыраазы кылыш, баягы чубак ажы да айтып кетет эле го. Бирөөгө азыр алып барып берсең, жибин кошо ала келбейби деп сени сөгөт дейт да. По-любому болот азыр могу подкастты көрүп аткандар деле могу үчөм не деп особенно кепкачан деп. По-любому бирөө жазат. Анан эмечи, мисалы сиз жогоруда айттыңыз, буга чейин 20 сом маршруткага таппай калган учурлар болуп, анан резкомдо чоң сумма пайда болду да. Ошондо эме дейт го, мындай адам акча адамды бир аз өзгөртөт, ичиңде ар кандай нерселерди ойготот деген сыяктуу бир нерселер болот го. Анан көп учурда кээ бир киноштордон да угуп калдым да, ошто кырсаңчылык берет дейт да. Чоң сумма мисалы эми азыр мындай жөнөкөй жашоодо эми аябаганда көп таптасам бир 10 000 колума меники деп кармап көргөндүрмүн дейт. Бирок жанагындай чоң сумма түшкөндө уже кырсаңчылык берет экен дейт да, мындай жаш болгондуктанчы. Анан ошондой силерде да ошондой ситуациялар болгон жокпу? Мындай чоң сумма бир келгенде. Мен өзүм жөнүндө айтсам, мен буга чейин баягы тамашабоодо ойноп жүрүп, бир аз жылы зорусун оруп, крыша жылып, анан кийин акча менен эмес, баягы бир аз эл тааныса, жаш болгонбуз да. 20-21 жаштагы балдар болчу. Анан бир аз текеберленип, антип-мынтип. Андан кийин чоң суммада карыздарга кирип кетип, сөздүн ачыгы да, эми кредит, процент, тызычуу, депрессия, ошондой нерселерди көрүп, баягы текеберчилик ойгонгондо адамда Алла Таала сындырат экен да. Бир сынып, страшно сынгандан кийин адам ошол нерсеге кайра келгиси келбейт экен да. Баягы сынган состоянияны көргөндөн кийин койгой бул жака келбей эле коеюн деп туруп, андан кийин мен периште көрүнгүм келген жок. Просто өмүрүмдө андай акчаны кармаган эмесмин. Но мен морально ичимен даяр болуп туруп, балким мен ошо даяр болгон үчүн, Алла Таала даярдаган үчүн сен даяр болдуң деп туруп, андан кийин ошол сумманы берди окшойт да. Текеберчиликте сынып көргөндөн кийин даярдап туруп, чоң сыноолорду баштан өткөрүп туруп, андан кийин коем сен даяр болдуң деп туруп берди окшойт да ошол акчаны. Эме ошончо акча алгандан кийин үчөөбүз болчук да. Бул жаган мен, анан да Анарбаев деген биздин продюсер бар, досубуз. Андан кийин билбейм, мындай өзгөргөн жокпуз деле го дейм да. Просто сэндвич жебей калдык деп коюп. Жок, катуу өзгөргөн жокпуз го дейм да, мындай. Вроде вроде ошол эле мал, ошондой эле да, эми кичине балким замашкалар болушу мүмкүн. Аны мындай со стороны адамдар элечи, мисалычы, мындай тамашалап элечи, минтип отуруп эле, мындай ошондой эметип алышат экен да. А так мындай өзгөрүү деле болгон жок, мындай катуу өзгөрүш деле болгон жок. Деме тиги продюсерибиз тамашалапчы. Эми аныкы бюджет жакшы эле да. Мисалы ал ага чейин андай акчаны көргөн, нормально да. Анан мен тамашалап айтып калат да. Сен что-то бүт акчанын баарын мен сине айтсам, анан сен ушу акчаларды алып атканда, тигинде атканда, менде атканда мындай эч нерсе болбой элесиң, мындай шугани болуп тигиндей мындай деп атпайбы. Мен тамашалап айтып калчу магачы. Мен мурунку жашоомдо өлүп чирген бай болгон окшойм депчи. Эч нерсе болбой атам, эч нерсени чувствовать этпей атам депчи. Тамашалап. А так ошондой эле болду окшойт. Ушунча Линин куртканы айтар эле. Ушунча душевный разговор болуп кетти да, бир кыска окуп айтып берейин. Негизи биз ошо кыйналып жүргөндө баштан көп кыйынчылык күндөр өткөн, аябай кыйынчылык күндөр өткөн. Квартиранан кубалап ийип, офисте жашап калган күндөр болгон да. Квартирага акча жок, офисте жашап калган күндөр болгон. Анан
квартира, үй, өзүңдүн үйүңдү сатып алыш бул мындай кыял эле да, чоң бир алыстагы бир нерсе сезилчү да. Эми мурда кыйналып жүргөндө анан баягы сиздин эмеңизге, сурооңузга кыршаңар кетип калбадыбы деген жооп да. Ишенесиңер, мен таксиден кийин үй алганда мен мындай кача бул нерсени 10 жылдап кыялдансам дагы, үй алгандан кийин үй алдым, үйгө кетип атам. Жөн эле кетип атам, кадимкидей эле. Мындай канатым учуп кеткен жок, же башка болгон жок. Кадимкидей эле кетип атам да. Но үй алгандан, үйдүн суммасынан 100 эсе, 200 эсе аз суммада бир муктаждыкка бирөөгө, эми аны айтпаш керек, просто мисал кылып айтып атам да. Бир керектүү жерге жумшадым эле. Жумшап туруп анан кийин ошону берип туруп кетип атып ыйладым. Мындай өкүргөн жокмун, жөн эле көзүмөн жаш шолоктоп кетип атат да. Сүйүнүчтүн көз жашы да. Үй алганда сүйүнүчтүн эмоциясы болгон эмес, ошол нерсени кылганда ушунчалык сүйүнүчтүн эмоциясы болуп, жүрөк дүкүлдөп, калчылдап кетип атам да, сүйүнгөнүмөнчү. Демек, бул деген материалдык блага бизди кыршабызды кетире албайт экен деген жоопту айткым келип атат да. Бизде неме го? Сен да өзүңдү жакшы ойго кармап турсуң да. Жана бизде неме го, мисалы үй алыш негизи эле Кыргызстанда аябай кыйын го. Бүт баары эле үйүң барбы дейт. Анан үй алдыңбы дейт. Ушинтип эле аябай кыйынчылык го негизи элечи. Анан ошондой эле болчу, бул жакта мага келип улам айтат да, мисалчы мага 2 жол айткан да магачы. Үй алып ушунча кыялданып жүрүп, ушунча неме жүрүп үй алыңчы да. Мен ошондой эмоциясын чувствовать эте албай атам депчи. Бул болсо канча жыл мечтать эттим, канча жыл кыйналдым. Мен сүйүнө албай атам депчи. Прям ошондой повышенный сүйүнө албай атам. Сүйүнөсүң да, жакшы болду. Бирок мындай ошончолук эмес да. Өзү айткандай ичинде андан 10 эсе кичкерээк сумма бир жакшы нерсе кылып койсоң, ошого аябай сүйүнөсүң да. Ошондой эле нерсе экен да баягылчы. Сонун нерсе, аябай сонун нерсе. Чыныгы бактылуулук бар каякта экенин бир жашоодо конкреттүү мисал экен да. Мен өзүм вариантым некрофил чыккандан кийин айттым. Кудай буйруса жакшы. Таксиде иштебей калмочумун, лагерде болчумун. Чакырсам келбей койгон. Тагдыр насип деп коет го, буйрук эмес экен да. О, өкүнбөйсүңбү? Жок. Бизде өзүбүздүн негизи мамиле ошондой эле да, мен лично. Меники аралашкан жокмун, зато аябай кубандым да. Негизи эле улук биздин командада материальный планда эле башка жакта иштеп калган, материальный бөлүшкөндө биз менен болбой калса, а так жан дүйнөсү менен, менталитети менен, душасы менен биз менен да. Постоянно баарыбыз биргеликте бир флагты көтөрүп жүрөбүз. Андай ой болсо, балдар менен сүйлөшпөй эле башка жакка кетип калмакмын го дейм. Эмне силер бай болдуңар, мен лагерде иштеп жүрөм деп. Андай жок, наоборот сүйүнөсүң да, анткени чыныгы орусча айтканда заслужили да. Анткени блин, ага чейин. Ошо буга чейинкисин көп киши көрбөйт, көп киши түшүнбөйт. Анан бир жакшы бир омат келсе, ошону көрө албайт көп адамдар. Ошол үчүн туура көз карашта карагыла, урматтуу көрөрмандар, туура көз карашта карагыла, анткени сөз бар, көз бар дегендей, жакшы көз карашта болгула, разы болгула дегендей. Эмгектин жыйынтыгы бул жактан эч кимди мындай туура эмес көз карашты же туура эмес сөздө болбош керек. Бул чындык нерсе. Съемкада мен баса кимди көрдүм да? Өмүрбек. Силер менен дайым чогуу жүрдүбү эле, кандай болуп калды ал? Кастинг директор болду ал бизде. Иштеди кастинг. Аябай күчтүү экен. Өзү да тартылды. Учурдан пайдаланып, Өмүрбекке да ыраазычылык билдирип кетели. Аябай күчтүү бала, аябай акылдуу бала. Мен Өмүрбек менден 2 жаш кичүү. Аябай ошол баланын жүргөн турганынан, басканынан, адамдар менен сүйлөшкөнүнөн, иштеген режиминен мындай үлгү ала турган адамдардын бири да. Профессионал экен да. Өмүрбек менен суктанам да. Азамат жигит кээ бир жерде мисалы түшүнбөй калып, могул сценанын мизансцена кандай кылсак, муну каяктан ойнотсок десең, ойноп атса кээде Өмүрбек келип калат да. Токтосоң, могул жер мындай кылып койсочу деп туруп, ал айткан вариант 2-3 эсе жакшы болуп кетет да. Өмүрбекти барып кучактап, рахмат. Решение таппай атты. Ал бир эле учур эмес, толтура учур болду. Ошон үчүн Өмүрбекке да ыраазычылык билдиребиз, учурдан пайдаланып. Бул жанагындай өлө чынында
чоң жанр болот атпайбы. Чындыгында эле режиссер мындай робот эмес да ал дегенче ар бир детальга карап бүт командный работа да. Анан кээ бир жерде действительно актердун эмоциясынчы башкача кетип барып атканын байкабай калышы мүмкүн да. Башкалар да карап атыпчы. Тиге эме могу акцент могу берилиш керек деп атып, тигинкин байкабай калышы мүмкүн да. Сөздү сүйлөгөнү кичине башкача чыгып кетиши мүмкүн да. Ошол убактарда биз ошондой эле расчет менен алганбыз. Эми Өмүрбекти элечи башында эле ошондой айтканбыз. Анан ошол убактарда жардам берип, актерскийчи эметип, бул жакшы эле нерсе да бул. Ооба. Ошо. Эң сон мына достор, урматтуу көрөрмандар, мына ушундай сонун коллектив менен, сонун жигиттердин жаратуусунда жакында мыкты бир тасма жаралды. Бул тасма чындыгында кандай болгонун өзүңүздөр талдап, тандап, сындап келип көрүп кетиңиздер. Буюрса 30 январдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында, ал эми кинотеатрлардан бүткөндөн кийин этномедиага күтөбүз. Буюрса этномедиада болсо бүткүл дүйнөнүн көрөрмандары бул тасманы көргөнгө эшик ачылат. Буюрса көрсөңүздөр болот демекчиз. Буга чейинки жогоруда айтылган ошол такси тасмасы этномедиа платформасында бар. Ал жактан азыр да көрсөңүздөр болот. Сиздерге ушунча убактыңыздарды бөлгөнгө терең ыраазычылык билдирмекчимин. Мага дагы ушул жана жогоруда айтылган нерселер кызык болчу. Кандай болду, эмне болду, байкелер жигиттер эмнеге мындай кылышты деген сыяктуу өзүмө мен канагаттандыруу бир жоопту ала алдым. Көрөрмандар да мен ишенем, өздөрүнүн бир суроолору болсо ошолорго жооп алды деп. Балким силер тараптан бир айтайын деп бирок айтылбай калган нерселер барбы? Болсо ошолорду да сүйлөшө кетели. Жыйынтыктоочу ыраазычылык билдирип коелу командага. Ушул некрофилге кимдин колу негизи эле команда эмес. Бирөө өтүп баратып, мисалы, күрөгүн берип турган болсо же машинасын берип турган болсо, иши кылып ушул проектке кимдин колу тийген болсо, баарына ыраазычылык билдиребиз. Сиздерден ыраазыбыз. Чоң рахмат. Эгерде проект учурунда бирөөгө туура эмес сүйлөп, туура эмес айтып, бирөөнүн көңүлүн ортолгон болсо, кечирим сурайбыз. Анан өзгөчө чоң ыраазычылык биздин көркөм жетекчибиз Максат Жумаев байкебизге аябай ыраазыбыз. Бизге аябай чоң жардам берди Максат байке. Сизге терең ыраазычылык. Чоң рахмат. Биз сизди жакшы көрөбүз. Чындыгында эле баарына ыраазыбыз. Рахмат, чоң чындап айтканда чоң проект болду. Анан кийин Талгат айтып койгу. Талгат эң чоң бир сом алган жок. Чоң жардам берди. Талгатты негизи мен досубуз болот. Анан кийин аябай чоң жардам берди негизи эле. Анан Талгатка рахмат. Анан эми көрөрмандарга кайрылуу жасайлы. Мындай кылчы. Эмне үчүн некрофил тасмасына келиш керек? Конкреттүү үч себеп, продюсердин көз карашы. Продюсердин көз карашы. Биринчиден необычный кадрлар. Бул стопудо гарантия. Кээ бир кинодон, кээ эмес көп эле кинодон андай кадрлар жок. Бул бир. Экинчиден мындай сөздүн ачыгы ошо жана жанр сурабызбы? Жанр сураганда бөлө албай каласың. Бул кандай жанрга кирип калат депчи. Мындай болуп неметип калат экенсиң. Анан бул жанры өзгөчө. Триллер, детектив бул жанрды көрүш керек. Бул экинчи себеп. Бул жанр обязательно көрүш керек. Үчүнчү себеп жанагы өзүңүздөрдүн эле сурооңуздарга өзүңүздөргө жооп алыш үчүн. Себеби дегенде эме бизге мындай дал келбейт, бул мындай нерсе тартпаш керек, минтпеш керек. Ошону көрүш керек. Андан кийин гана жыйынтыгыңыздарга деме жооп ала аласыздар. Ошол үч себеп менен көрө алат го дейм. Сизден болчу. Мен оюмча, ошо бул негизи аябай эле обширный Орто Азия боюнча чоң тема. Ошо биринчи эле себеби миң уккандан бир көргөн. Экинчи себеби өзүбүздүн кичинекей болсо дагы аудиториябыз таксиден кийин көптөр комментарийге личкага жазышкан. Не кино тартасыңар дагы ушундай жанрда тарткыла, таксидей болобу, ушундай такси 2 болобу, ушундай жанрда дагы тарткыла деген көп каттар келген. Жеке катка. Анан ошол көрүүчү аз да болсо көрүүчүлөрүбүз үчүн таксиден кем калбашы мүмкүн. Мыкты болсо, мыкты болот деп, таксиден мыкты болсо, 2-3 да мыкты болушу мүмкүн деп кепилдик бере алам. Себеби кинону көрөсүң да.
таксиден эч кем калышпайт. Аябай качество жагынан дагы, сюжет жагынан да Кудайга шүгүр, актерлордун оюну иши кылып эле. Демек, кимге такси тасмасы жаккан болсо, микрофилм тасмасы дагы жагат деген кепилдиктер алсак болот экен да. Кудай буйруса, жагат деп ойлойм. Анан ошо үчүнчү себеби баягы интернеттеги баатырларды чакыргым келет эле. Үчүнчү себеби эй, акмактар, эшектер, неге мындай кино тартып атасыңар? Интернеттеги баатырлар келип, кинону көрүп туруп, анан кийин жыйынтык чыгарыңыздарчы. Ошо үчүнчү себеби ошол. Интернет баатырларын чакырам. Интернет баатырлар эме деп интернетке качан чыгат дейт. YouTube'га. Ал кино карабайт алар YouTube'га. Баса белгилеген нерсе. YouTube'га чыкпайт достор, эртең медиа чыгат. Бизде отсылка бар таксиге. Микрофилмде. Ошонун себебинен дагы таксинин көрөрмандары микрофилмди көрүш керек, сөзсүз түрдө. Биринчи бир жумага ошо таксинин эле көрөрмандар келип берсе, там атмостарды, демирлерди алып бир жыргап кетет элек. 700 миң чөндүр. Да, бир аз эме өзүмдүн ыраазычылыгымды кошпойн, Албетте. Чоң ыраазычылык биздин ата-энелерибизге, туугандарыбызга, жакын досторубузга. Силерге чоң рахмат поддержкаңарга. Ошо. Мен жана башында унутуп калыптырмын, кечирип коюңуздарчы. Ошо бек айтпадыбы? Бардык эле командага ыраазычылык билдиребиз. Максат байке, сизге да чоң рахмат, аябай жардам бердиңиз. Жана менин досум, Талгат деген досум, 1 сом албастан ушу команданын мүчөсү катары эле башынан аягына чейин чуркап биз менен чогуу жүрдү. 1 сом берип жосор албакчы. Берсе беребиз. Берип койгулачы. Өзү эле энтузиаст болуп. Вообще чин алтын бага да. Наоборот, ошондойлорго бериш керек, көбүрөөк коюп, берип койгула. Кинонун жарымысын ошол эле кылды го дейм. 1 сом берген жокпуз дегендин себеби мындай. Ага айтылган эмес да. Аны жумушка чакырган деле эмеспиз. Өзү эле келип туруп, досум ушундай иш кылып атырсыңар, кой мен мындай кылайын. Оорумду колдон алайын деп эле келип эле бир нерселерди таап берип, бир нерселерди алып келип берип, боз үйлөрдү алып келип берип, анан кийин бир нерселерди сүйлөшүп эле иш кылып, бизге командага аралашып кетти. Анан кийин ыраазы кылдык сөзсүз түрдө. Эме 1 сом берген жокпуз деген башында сүйлөшүлгөн эмес да. Анан кийин өзү эле келип аралашып кетти. Анан чоң рахмат. Акылдуу жигит экен. Ооба, жок, өзү делечи, мына ачык көңүл эме алтын бага да, негизи ал деле акчага деле расчет кылган жок, чисто достчулук, мамиле, адамгерчиликтен ошол нерсе. Мен да аябай таң калдым да, билейин анткени. Билейин, микрофилм чын көп нерсени ошол чечип берди, чын жардам берди, бүтөмөт берди. Жакшы. Анда бирдеги 1 сом бербегениңер ошо таң калтырып, ошо берип койгоңар ошол. Беребиз. Хотя бы 2 сом, Беребиз. Катра кинонун өзүн биринчи жабып алайлы анан да. Жаппаса деле берет, сөз бересизби? Сөз берем. Ошо Кыргызстандын алдында, Талгаттын алдында эгерде көрүп аткан болсоң, кино чыгып чыкпаса деле альбом бересиз. Кудай буйруса, акчага чалып кетти. Жок. Талгат, эгерде көрүп аткан болсоң, сага сөзсүз түрдө определенный сумма беребиз. Эгерде микрофилм таксиде эле болуп жакшы акча таап кетсе, анда Талгатка бир машина. Бир машина алып берем. Сөз берем. Не болуп кетти? Болсо Талгат номер берип коюп, сындырганчы. Микрофилм таксиде болуп кете турган болсо, ушу Талгат досубузга мен бир машина алып берем деп өзүм атыман. Булардын долясынан эмес, булардын акысынан эмес, бирөөнүн акысына кирген жаман. Булардын долясы жок деп. Бирөөнүн Жок. Тамаша бул. Негизи динде бирөөнүн акысына кирген болбойт деген дейт го. Ошо бирөөнүн акысына кирбей эле өзүмдүн акымдан эле Талгат досума Кудай буйруса машина алып берем деп кыргыз элинин алдында сөз берем. Куттуктайбыз. Анан сүйүнчүсүн ыргытып коюңуз. Албетте, таш эткенден бар. Тамаша, сонун сөз болду, сонун маек болду. Келтиргениңерге рахмат. Биринчи очередь биздин көрөрмандарга ошол герой болобу, баатыр болобу, ошо силердин бар үчүн биздин ошол кино тармагы өнүгүп атат. Анткени биздин баардык кылып аткан нерсебиздин баардыгы ошо көрөрмандар сиздер үчүн. Дагы бир жолу дайыма айтам, дайыма эскерем. Көрөрмандар бар, биз бар да. Алар болбосо кайдан турабы? Ошондуктан бар болгула. Сиздер менен Этно подкаст болду. Сонун маек болду. Микрофилм аты өзгөчө болсо дагы, зато сонун тасма экендигине бүгүн дайыр бир сыйра күбө болдук. Андыктан 30 декабрдан баштап, 30 январдан баштап баардык кинотеатрларда и баса ушул биздин көрөрмандарыбызга дагы 29 күнү чакыруу билетин бересиздер да, туурабы? Кудай буйруса, сөзсүз түрдө. Анда урматтуу достор, 29 январ күнү атайын жабык көргөзүү болот. Ал жабык көргөзүүгө ошол тасманы тарткандар, тартылгандар, жараткандар, блогерлер баардыгы келип, чогуу биргеликте көрөбүз. Мына ошол кечеге
атайын биздин көрөрмандардын арасынан бир 5 көрөрманга жакшы жабык көргөзүүгө билет ойнотобуз. Ал билетти утуп алыш үчүн Улук мырза эмне кылыш керек? Так, силер бул Этно медиага биринчи YouTube каналына подписка алыш керексиңер. Бул выпуска лайк басыш керексиңер. Жакшы комментарий калтырыш керексиңер. Кандай комментарий эмне деп жазыш керек? Анан кийинки эмелер комментарийдин тематикасы кандай болуш керек? Биз бир эле комментарий, 5 комментарий тандайбыз да. 5 комментарий. Тандайбыз деп эме кылып турмун. Конкурсту вообще канча 5 киши, любой бир комментарий жазышат, ошонун арасынан 5 тандап алабыз. 2 кишилик. Демек 10 билет да. Чисто YouTube. Значит, 5 комментарий чечет. 5 катышуучуну тандап алабыз. Бир условиясын айтып кой. Кандай комментарий болуш керек? Эмне деп комментарий жазышсын? Так. Эмне жазыш керек? Некрофил эмне үчүн некрофил киносун көрүш керек деп, может, алардагы кошуп кетеби эле, мен түшүнбөй атам окшойт. Условия конкурса кандай? Темага жарашыктуу же без разницы? Айырмасы жок. Андай эме, давай Бека, сен продюсер катары. Ушул жанрды ким жакшы көрсөчү, ушул жанр жөнүндө информация, некрофил жөнүндө информация бир нерсе жазсын. Жеңил-желпи кылсаңар. Жеңил-желпи. Некрофил сөзү менен жакшы бир Некрофилге эме кыргызча ат тапкыла. Окатаңыр. Чача-пача окей. Зөкүрдү. Муздак сүйүүдө. Бир вариант кетти менде. Катылган махабат. Сасыган махабат. Сасыган махабат. Сасыган сүйүүдө. Мындай кылбайлыбы? Некрофил ошо аталышын кыргызча варианттарын жазып көрсүн. Момдай аталыш кылса болмок бул кинонун атын. Силер 5 кантип тандайсыңар? Бул кинонун ошо 5 жакканын тандап аласыздар. Сиздер өзүңүздөр тандай бериңиздер. Өзүңүзгө жакканын ошо некрофил эмес, кинонун аты момдай болуш керек болчу деп туруп 5 оригиналдуу вариантка ошо чакырууларды берели. Бирок ошо некрофилге тиешелүү. Достор, буга чейинки маекти уктуңуздар, трейлерди көрдүңүздөр. Анан сиздин оюңузча бул тасма кандай деп аталса дагы да жакшыраак болмок. Ошол 5 вариантыңызды жазып коюңуз, туура айттымбы? Ошонун 5 вариант эмес, бир вариантыңызды жазып коюңуз. Ошолордун арасынан тандап туруп, бул эң актуалдуу же болбосо эң кызыктуусуна 5 билет уйгарабыз. Ар бир жазылган жооптун астына өзүңөрдүн контактыңарды жазганды унутпаңыздар. Анткени силерге байланыша албай калып жатабыз. Ошол үчүн өзүңөрдүн вариантыңарды астына номериңерди, инстаграмыңарды бирдекени калтырып койгула да, ошо сиздер менен байланышканга. Ошол достор, ушу менен маекти жыйынтыктайбыз. Андыктан биз менен бирге болгон баардык көрөрмандарга, бүгүнкү биздин киноштерге чоң рахмат. Сиздер менен Этно подкаст болду. Алып баруучуңуздар мен Саламат Иманов. Кийинки эфирлерден сонун мыкты тасмалардын үстүндө, маектин үстүндө жолугушканча аман болуңуздар. Сак саламаттаңыздар. Биринчи кылмышын 77-жылы Аламедин районунан жасаптым. Ал абдан сасык болчу да, ошон үчүн машина илге отурбай эле темир жол менен басып кетчү. Во время возбуждения неимоверная сила у него появлялась. 110 килограмм вместе с гробом выбрасывал вот так. Страшные события, и все с одним и тем же почерком. Эки аналогичный кылмыш болду. Маркумдун жакындарына сабыр тилейбиз. Я уверен, что это один человек делал, потому что, видишь, труп вытащили, еще 2 метра протащили. Возможно, это некрофилия. Мүрзөлөрдү карагыла. Керек болсо ошол жерде жаткыла. Кажется, у меня есть одна зацепка. А вы, как всегда, с хорошими новостями. Вы же понимаете, шеф, 2 факта этих как-то связаны. Обида – это страшная сила, которая движет человеком. Мен кимсин эстеп калмаган элем бар.
Во-первых, этот человек психически больной. Мені келеді деп ойлаватым беле. Қысқасы 24-ке жетті іштейбіз. Чоғып барын. Тревога турна. До сих пор он остается на свободе.